Бактыгүл Сейитбекова, Чоочун киши. 3-китеп, 3-бөлүм. Асан экөө тең алдыдагы максаттарына жетүү үчүн ар кандай керектүү китептерди чогултуп окушуп, зарыл материалдарды конспекттелешип, алдыдагы диссертацияга алдын ала даярдык көрүп жүрүштү. Толкунбек менен Жибек жыйымтерим менен алек болуп, Үсөн болсо мамасынын толку боюн ташка чегип түшүрөм деп уйку көрбөй убара тартып, Асан менен Айзат көздөрү кызарганча китеп карап, кагаз жазып жүргөнүндө Зыйнаттын бактысы башынан ашып неберелүү болду. Кеч күздө Гүлзар көз жарды. Эртең менен башталган жамгырдын арты карга айланып, эшик алай дүлөй болуп турганда Наристе бакырып жарыкка келди. Кыз экен. Кыз кып-кызыл алтын деп сүйүнчүлөштү врачтар. Гүлзар толготкону жанынан чыкпай келинин каралаган Зыйнат кубанганынан буркурап ыйлап жиберди. Ушу күндү да көрдүм деп ыйлады. Кагылайын каралдым. Сүйүнчү кыздуу болдуң деп мастерскойунда олтурган Үсөнгө чалды. Сүйлөп та жүрөт, ыйлап та жүрөт. Каралдым. Мына сен Гүлзарды келип бир кубанттың эле, эми ментип Гүлзарың айдай болгон кызап келип 2 кубантты олтурат. Эрте кел уулум бүгүн. Мен да үйгө баратам. Мен тамак жасагыча сен келип кал. Гүлзарыңа чогуу келели деди. Зыйнат апасынан жакшы кабар угуп Үсөн жеңилдей түштү. Таңга жуук эле Гүлзар чыдабай калыптыр. Кечинде жакшынакай эле болчу. 1 сааттын ичинде жан алакетке түшүп, онтогон келинчегин Үсөн төрөт үйүнө өзү жеткирген. Зыйнат кошу келген. Апасы экөөнү төрөт үйүнө таштап коюп, өзү мастерскойуна кеткен болчу. Болгону келинчегинин маңдайынан өөп, кесарева болбой өзүм төрөйм деген убадаңа тур алтыным деген. Жаны көзүнө көрүнүп турса да, ооба деп күлүмсүрөдү. Күйөөсүн караган Гүлзар. Апа, келиниңизди кесарева кылбай төрөтүңүз. Гүлзарды сизге ишенип калтырдым. Мен ишиме барайын деди, Зыйнатты карап. Гүлзарыңа садага болоюн. Кесарева болбойт, Кудай сактасын уулум. Камтама болбой бара бер, деген. Жүрөгү түрсүлдөй согуп, чын эле ата болдумбу деп, бир кызыктай сезимге ээ боло түштү. Апасына барбай эле төрөтканага баргысы келип кетти. Жок деди, кайра Зыйнат апам менен эле барайын. Алгач Гүлзарыма жакшы зор гүлдести алайын. Ал жакшы көргөн гүлдөрдөн деп ойлонду. Апа, тамактарыңызды даярдай бериңиз. Асандар уктубу? Деди. Ооба уулум, атаңа, Асандарга, кудагыйларга сүйүнчү айтып жатам. Кубанычыбызды жакындарыбыз менен бөлүшүшүбүз керек да кулунум, деп Зыйнат да ыйлады. Үсөн апасы менен сүйлөшүп бүтөөрү менен телефонунун жаагы тынган жок. Дароо Асан чалды. Анан Айзат куттуктады. Анан атасы Жибек апасы менен сүйлөшкөндөн кийин кайната кайненеси чалды. Телефонунун жаагы тынбай жатып, үйүнө жетсе апасы даяр экен. Термоско ысык сүттөгөн чай, бидонго ысык шорпо, булуулонгон чоң табак манты, ып-ысык нандар. Апа, көпкө тамактарыңыз? Баары Гүлзаргабы? Ооба кулунум, Гүлзарыңа көп эмес. Тууган аял туурдугун жейт дейт. Жанында да төрөгөн аялдар бар. Мейли, кеттик банда? Ооба, кеттик уулум. Сен бул манты салган табак менен термосту көтөр. Жолдон мен гүл алып алайын, апа. Тиги чоң дүкөнгө айда. Базардын жанындагы, ошол жерде жакшы кымбат гүлдөр сатылат. Сен гүл алгыча мен дүкөнгө кирип, врач келин жазган нерселерди алайын. Эмнени жазып берди врач? Дарыбы? Диганча кыйналган жокпу Гүлзар? Кыйналбай койчубу? Сага кесарева болбой төрөйм деп коюп, бир топ эле кыйналды. Адамдан адам чыгыш оңой эмес. Дагы байкуш келиним төрөгүчө кыймылдап бир жаткан жокко. Ошондон бул толгоосу абдан тез болду. Баргандан кийин 2 саатка жетпей төрөдү. Басып жүрүп берип толгоосун бышырып салыптыр, деди акушер келин. Эмнеси болсо да сонун болбодубу уулум? Эне бала кобурашып бат эле жетип келишти. Үсөн машинасын ыңгайлуу токтотуп гүл саткан жакка кетти. Зыйнат болсо дүкөнгө кирип, врач келин жазып берген майда баратты ала баштады. Небересине төрөлмөйүнчө деп ырымдап эч нерсе алган эмес. Мурункудай заман эмес, азыр акчаң болсо баары бар. Аман эсен төрөлүп Наристе жарыкка келсин. Алганга үлгүрөбүз балам деп, ырымдап Гүлзарга да эч нерсе алдырбай койгон. Өзү Үсөн боюнда бар экенди, эркек болоорун сезгендей, эркек бөбөктүн кийимдерин ала берчү. Ар чыкканында ар түрдүү кийимдерди төрөлө элек балага сатып келип жүргөнүн көргөн ырыс тайы жеңеси: Зыйнат, садага болоюн. Кыргыздын ырымы боюнча төрөлө элек балага кийим албайт. Токтот бул жорогуңду. Амана сен көз жарып алсаң, анан ала бересиң, деген. Кийин Үсөн төрөлүп, Толкунбектин сунушу боюнча Жайнагүлдүн эшигине ташталып, анан балаң тоңуп өлдү деген суук кабарды укканда күйүтүнөн жинди болуп кете жаздаган. Зыйнат баласына деп чогулткан 1 сумка жаш бөбөктүн кийимин Толкунбектен Жайнагүлгө жөнөткөн. Эгиз уулду болдум деп арбын алган тура деп Кына апа сүйүнсө, Жайнагүл жалаң кымбат кийимдерди көрүп, ишенерин же ишенбесин билбей ичинен сызган. Кийин дембедем Зыйнат Толкунбек аркылуу балдарга кийим жөнөтүп бергенинен ишенип та калган. Ошол себептүү жүрөгү үшүп калган Зыйнат келинине төрөлө элек бөбөк үчүн эч нерсе алдырган эмес.
акушер келенден жазган памперс, перчатки, йод, зеленка жана башкаларын алдыда балдардын кийимин саткан бөлүмгө кирип, тандап туруп, жаңы төрөлгөн наристеге арналган эң жакшы, эң кымбат деген комплектини сатып алды. 5000 дейт сатуучу, мейли деди Зыйнат. Соодалашкан да жок, наристени ороп чолгаганга баары бар экен. Ошонусуна сүйүндү да тамагым муздап калбасын деп шашып жөнөдү. Сатып алгандарын көтөрүп машинага келсе, Үсөн келе экен. Эки жагын карагыча кып-кызыл розалардан турган зор гүлдестени көтөрүп, баласы да келип калды. "Апа", деди, гүлмөңдөгөн баласы. "Мамамдын жакшы көргөн гүлдөрү. Небересин көргөндө мамам да кубанып ушундай гүл алып бармак беле. Эмнеси болсо да ушул букетти тандадым. 25 роза." Зыйнат бир аз кубанычы сууй түшүп, бу бала мамасын оозунан түшүрбөйт экен го деди, ичинен сыза билдирбей. "Айда оолум анда. Өзүңө жакса болду да. Гүлдестең сонун тура. Гүлдү жакшы көргөн Гүлзарың кубанат комуну көрүп." Зыйнат менен Үсөн врачтардан уруксаат алышып, Гүлзар жаткан палатага чейин киришти. Кыйналып көзү киртиип турса да, гүлүңдөп тосуп алды керебетте жаткан жары. Эңкейип маңдайынан сүйүп гүлдү кучактатты Үсөн. Бир аздан кийин оозга тоюп мемире уктап жаткан наристени көтөрүп келишти врачтар. Балкылдап, ыйлап алгач Зыйнат колун алды. Андан соң Үсөн колун алып бир топко олтурду. Кичинекей мемире уктаган наристеге таң кала карады Үсөн. "Менин балам", деди. Ичинен атын ким деп коебуз деп ойлоп, эмнегедир наристеге ичи жылып, наристени кантип акырын өпкөнүн, ата баланы тиктеп турган Гүлзардан башка эч ким көргөн жок. Бул убакта Зыйнат дастурконун жайып, Гүлзарга палатада кошо жаткан келиндерге тамак берүү менен убара болчу. Төрөтканадан антип-минтип 1 саат дегенде чыгышты эне бала. Зыйнат апасын жеткирип коюп, тамак иштегенге болбой Үсөн мастерскойуна кетти. Мамасынын айкелин чегүүгө аракет кылып жүрөт. Бир аз өзүнчө даярданып алып, анан апасы Зыйнат менен кеңешмек. Убакыт өтө берди. Үсөн тамынын айланасын гөлдүн капчыгайынын кызыл ташы менен бийик тубал кылып өзү тосту да, тээ төрүнө мамасынын айкелин өз колу менен чегип тургузуп алды. Таш тубалды куруу деле оңойго турган жок, бирок Асан менен кайнеси кошо иштешсе, Толкунбек кеңешин берип башында турду. "Оолум, бир эмес 2 таланттуу художник жашаса, бул үйдө корооң, башкачараак, кооз көрүнүшү керек", деп Зыйнат да билгенин аябай өзүнүн фантазиясын кошумчалады. Натыйжада тим эле карап тургудай сонун кооз бекем таш тубал курулду. Мастерскойунда 1 жылдан ашуун түнөп жүрүп, мамасына арнаган ушул зор эмгегин бүтүрдү. Бул эмгек Үсөндүн көкүрөгүн өйгөн милдет деле, алдындагы сөзсүз жетем деген зор максат деле. Ошол эле учурда Үсөндүн келечекте ким болоорун, таланты канчалык экенин айгинелеген зор далил деле. Алгачкы эмгегин мамасына арнап, Жайнагүлдү так эле өзүндөй кылып капкара габырага белинен өйдө чегип, анысын 3 бурчтук өзгөчө бир кооздолгон аппак мраморго жабыштырып, көрүстөнүнө белги катары тургузса, эми өзү айтып жүргөндөй суйкайтып кызыл гранитке элесин чегип, короосунун так төрүнө тургузуп алды. Айкелди көргөн жакындарынын кубанганын айтпа. Жанат айкел коюлгандан кийин келип калды. Айкелди бир кучактап өп, Үсөндү бир кучактап өп, байкуш эжеси бир топко басылбай буркурап ыйлады. Жөн билге Зыйнат бир койду союп, Жайнага Куран окутуп туугандарды чакырды. Садык Азиевич баш болуп, Жайнагүлдүн бир туугандары мамаңдын ак сүтүн актадың Үсөн деп, Үсөнгө ак баталарын берип, чын дилдеринен ыраазы болуп кайтышты. Албетте, бул эмгек үчүн Үсөндүн канчалаган түндөрү уйкусуз өттү. Кээде таң атканча кирпик какпай иштеп чыккан түндөрү болду. Зыйнат апасынын жанын койбой, улам беришин сурамжылап, Зыйнаттын сүрөтчү скульптор досторунан кеп кеңеш алышып, белгилүү скульпторлордун эмгектерин көрүшүп, канчалаган китептерди баракташып, анан бүттү бул эмгек. Айкел кызыл гранитке чегилди. Албетте, гранитти да, гранит ташты да чеге турган кияна балкачаларды, троянка, шпунт, скарпелге окшогон толгон токой темир аспаптарды да Зыйнат өзү таап берди. Мамасынын белгисин жасайм деп белсенген баласын кош колдоп колдоду. Тааныш скульпторлорду алып келип, улам ишин көрсөтүп турушту. Бул иште Зыйнат да аянган жок. Жайнагүлдүн алдында өзүн карызмын деп эсептөөчү Зыйнат 2 белги тең бүткөндө бир оор жүктү ийнинен алып таштагандай жеңилдей түшкөн. Уулунун сүрөтчүлүк окуу жайында графика эмес, ушул монументальная скульптура бөлүмүндө окуганы ырас болгон тура. Уулунун бул эмгегинен кийин Зыйнаттын төбөсү көккө жетип кубанып жүрдү. Себеби Айкел Жайнагүлдүн өзүнө оп окшош чыгып, азыр сүйлөп жиберчүдөй туюлат. Жаш, жаңы үйрөнчүк бала эле эмес, мыкты скульптордун колунан чыккандай. Андан калса, Үсөн колунан китеп түшүрбөй окуган. Италия менен Грециядан тартып, Россиянын мыкты скульпторлорунун эмгектерине чейин кызыгат. Кумир тутуп сутанган скульпторлордун эмгектерин Зыйнатка көрсөтүп ой бөлүшөт. "Карасаңыз апа", дейт. Атайын чыгарып алган сүрөттөрдүн топтомун Зыйнаттын алдына улам бирин коюп, "Мына бул орус элинин улуу художниги Анатольскийдин эмгектери.
Караңызчы, кандай чебер эмгек. Христос перед народом деген эмгеги тура. Бул болсо смерть Сократа деген эмгеги. Оолум, бул улуу сүрөтчүнүн Иоганн Грозный деген статуясы бар орус эли өтө баалаган эмгек. Апа, бул эмгектерди караңызчы. Да, кандай гана залкар талант. Кана оолум. Бул Россиянын мыкты скульптору, зор эмгектерди жараткан Евгений Вучетич да. Бул адамдын бир эмгеги бүт дүйнөнү дүңүрөткөн. Мамаев кургандагы Родина мать совет эмеспи? Ошонун так өзү. Ошол туштагы дүйнөдөгү эң бийик статуя болгон дешет. Ооба, азырда ал эмгек өз күчүн жоготпой, дүйнө элинин көңүлүнүн борборунда. Эмне үчүн апа? Дүйнө элинин көңүлүнүн борборунда. Мен да мамамдын айкелин ар бир көргөн адам дароо түшүнө турган кылып бүтүрсөм, алым жетер бекен апа. Кагылайын каралдым. Алың да жетет, эркиң да жетет сенин. Ылайым эле мамаңдын арбагы колдоп жүрсүн. Ар бир эле бала энеге мынчалык эмгек өтөбөсө керек. Энени сыйлаган оолдун тилегин берет Кудайым. Бир гана талыкпай, чарчабай, эргүү менен иштөө керек. Убагы менен эс алып, убагы менен иштесең эле бүтөт балам. Бүтмөйүнчө мен жаныңдан эч жакка чыкпайм. Ооба апа, бул жерде сиздин кеңешиңиз мага суу менен абадай керек. Алгач мамаңдын арбагы тынч жатсын, арбагы ыраазы болсун дешсе, кулагыма абдан жаман угулчу. Жайнаган мамамдын арбакка айлануусун каалачу эмесмин. Айла жок, адам баласы күнөт тура. Папам болсо арбагыңдан айланайын жакиним деп сөз кылат. Мамам жөнүндө сөз кылса. Оглум, бул Кудайдын буйругу. Эч кимдин өлүмгө алы жеткен эмес. Адам баласы туулат, өлөт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эч ким өлбөй калган эмес. Асылдардын баарын алган шумажалдан ким кутулуп көрүптүр. Андан көрө мамаңдын айкелин жоопкерчилик менен бүтүр. Өзүң айткандай, арбагында колдоп жатып, арбагы ыраазы болсун. Билбейм, түн уйкумдан, күн тынчымдан кечтим апа. Мамамдын айкелин ойдогудай тургузуу үчүн. Караңызчы, мен Евгений Вучетичтин бул дүйнөнү дүңгүрөткөн эмгегинин сүрөттөрүн көрүп олтуруп, абдан таң калдым апа. Родина мать совет деген бул статуяны жанынан көргөм дегениңиз бар. Кудайым өмүр берип кырсыктан тышкары кылсын оолум. Гези келер деп жүрөм. Сени сөзсүз Россиянын мыкты скульптораларынын жанынан көргөзүп тааныштырам. Талант өсүш керек, таасирлениш керек, салыштырыш керек, жетилиш керек. Мамай курганда болгом. Зор талантка таасирленип 2 күн жүргөм. Атайын чыгынып баргам. Ал өтө ыйык, өтө тарыхый, адамдын зээнин кейитип, айланаңа көз карашыңды таптакыр өзгөртүп салган жер. Ал жерди көрүп кайткан адам адамдардын баркын билип, түшүнүп калат. Иштегин келип, эмгек чараткын келип, бул жарык дүйнөгө бекер келбегениңди сезип, жаркыраган бир эс калтырып кеткин келет. Бул тынчтыкты сага белек кылып, бул жыргал жашоо үчүн өздөрүнүн өмүрүн кыйып чет жерге баштарын коюп, түбөлүк калып калышкан аталардын астында кадимкидей карыз экениңди сезип кетесиң оолум. Сөзсүз Асан экөөңдү алып барып келем. Кичине убакыт өтсүн. Сенин келечекте мыкты скульптор болушуң үчүн мамай курганды көрүү чоң салымын кошот. Айтып бербейсиз папа, Родина мать советти куруу үчүн 8 жыл кеткен дешет го, ошол үчүнбү? Чын оолум. Куруучуларга, художниктерге, архитекторлорго статуяны куруу үчүн туура 8 жыл кеткен. 1959 жылы башталып, 1967 жылы күзүндө бүткөн. Проекттин автору скульптор Евгений Вучетич, ал эми проекттин негизги согуштук консультанты Советтер Союзунун маршалы Василий Иванович Чуйков. Мен жана айтып өтпөдүмбү, ал жерде таасирленип 2 күн жүрдүм деп. Мамай курган жөн жер эмес экенин мен барганда ал жерде басып жүргөндө сездим. Аттең, дил агартчу мазар тура, кыргызча айтканда. Сага түшүнүктүү болуш үчүн башынан айтып берейин оолум. Родина мать совет бул бийиктиги 102 метр келген статуя Волгоград шаарына кире бериштеги Мамай курган бийиктигине салынган. Мамай курган Волганын оң жээгиндеги бийиктик. Мамай курган үчүн Гитлер менен Сталиндин ортосунда кыл чайнаган кыргын болгон. Мамай курган тарыхый жөн жер эмес экенин Гитлер да билген. Бул бийиктикти Гитлер алса, Сталин жөн эле жеңилип берерин сезип, бир кадам артка чегинүүгө болбойт. Артыбызда Москва деп жоокерлерге катуу буйрук берген. Шаар кыйрап калган. Немецтер 140 күн бомбалап турган Сталинградты. 140 күндүн ичинде 10 000 тонна бомба ташталган шаар ичине. 2 миллион солдат өлүп, 1,5 миллион элден тирүү калган азыраак эл күнү түнү подвалда күн өткөргөн. Волганы канга боёгон бул кыргын 1942 жылы сентябрдан тартып 1943 жылдын январына чейин созулган. Ал жерде азыр Братская могилада 3500 жоокердин сөөгү жатат. Жүрөктү титиреткен көрүнүш бул. Братская могилага 150 тонна кум, топурак кетиптир. Түн эмес, күндүзү да сүрдүү ал жер. Күзөтчүлөр айтат экен, түнкүсүн оңтогон жарадарлардын үнү угулуп, жарыктар күйөт деп. Кээде жоокерлер, жаш санитар кыздар чуркап өтүшөт деп. Ушундай мазар жер балам Мамай курган.
Ал эми эстеликти куруу планын кийин өлкө башчылары ойлонуп, Сталин өзү конкурс жарыялаган. Конкурска көп адам катышса керек да апа. Эмнеге Василий Чуйков консультант болгон? Учетиш кантип өтүп кетти экен конкурстан. Деги эле бул статуянын тарыхы мени өтө кызыктырат. Чын эле барып жанынан көрүп келсек кандай сонун. Асан да абдан кубанмак. Амандык болсун балам. Буйруса эмки жайда сөзсүз барабыз. Асан да айтып даярдай бер. Россиянын художниктери өтө күчтүү. Третьяковская галереяны көрсөтөм балам. Мен деген зор таланттардын кыл калеминен жаралган эмгектер турат ал галереяда. Айвазовский, Шишкин, Серов деги койчу баары бар. Ал эми скульптураларчы. Көзүң ачылат балам. Ал эми конкурска өзүң айткандай өтө көп художник катышкан. Көбүнчө согушту көзү менен көрүп, жон териси менен сезген фронтовик художниктер катышкан. Кээ бир проекттердин бийиктиги 200 метрге чейин да болгон. Кээ биринде Сталиндин сүрөттөрү болуп тур. Финалга болсо фронтовик скульптор Евгений Вучетиш гана чыккан. Василий Чуйков болсо так ошол Сталинградтагы жан аябай кармашкан Кызыл Кыргындын ошол кездеги өздөрүнүн тили менен айтканда согуштагы самый горячий точка аталган Мамай курган үчүн согушкан 62-чи армиянын командири, Советтер Союзунун маршалы, проекттин военный консультанты болгон. Василий Чуйков Мамай кургандын ар бир сантиметр үчүн кан төгүлгөнүн жакшы билген. Бул бийиктик бир күндө 10 реттен колдон колго өтүп турган. Советтик жоокерлерден эле эмес, душмандар тарабынан да 2 миллион адам бул бийиктик үчүн жанын кыйган. Бул бийиктик чечүүчү бийиктик болуп эсептелинген. Муну Сталин да, Гитлер да жакшы билген. Так ушул бийиктикти ала албай койгондон соң 1942-жылы 2 февралда душмандын мези кайтарыла баштаган. Бул кандуу, каардуу кармаш узактыгы менен, миң сандаган жоготуулары менен, каардуулугу менен дүйнөлүк тарыхта калган. Бул жерде биздин жоокерлер күчтүү 5 армияны талкалаган. 2 немецтик армия, 2 румын армиясы жана Италиянын бир армиясы. Биздин жоокерлер чоң жоготууга учураса да, эрдик менен, баатырдык менен мекен үчүн жан аябай салгылашып, немецтерди кууп чыгышкан. 2 февралдан баштап биздин жоокерлер душманды Берлинге чейин сүргөн. Ошол себептүү 2 февраль Россияда День военной славы деп белгиленип калган. Кыйраган шаарды калыбына келтирүүдөн көрө жаңы шаар куруу оңой болгон. Бирок Сталин кайра куруп чыгабыз деген буйрук бергенде шаарды кайра калыбына келтирип куруп баштаган. Сталинградты кайра курууга 16 000 комсомолдук бригада барган. Шаардын кайсы жерин казба, адамдын өлүгү чыгып турган мүрзөгө айланып калган. Шаардан өлүктөрдү ташып келишип, ошол Мамай курганга коюшкан. Мамай курганда братская могила жана жеке өзүнчө коюлган мүрзөлөр көп уулум. Бул жерде Евгений Вучетиштин эмгеги өтө тунук жана татаал эмгек. Ушунчалык сонун, таамай, курч чагылдырып берген. Анын эмгеги адамдын дилин тазартып туруучу дүйнөлүк монумент. Мамай курган бул Сталинградтагы каардуу согуштун катышуучуларынын эстелик ансамбле бүтүндөй чоң комплекс. Басып жүргөн жериңдин баарында жоокерлердин сөөгү жатат. Василий Чуйковдун да сөөгү ошол жерде. Советтер Союзунун 2 жолку баатыры, генерал-полковник Чуйков бекеринен генерал штурм деп аталган эмес. Берлинге чейин жетип жеңишти биринчилерден болуп майрамдаганда Чуйковдун командный пункту болгон. Алар 2 май күнү эле жеңишке ээ болуп калышкан. Согуштан кийин да Чуйков Берлинде көп жыл иштеген. Кийин Россияда көрүнүктүү кызматтарда кызмат өтөп, өмүрүнүн акырында менин сөөгүм Мамай курганда коюлсун. Өзүм түзгөн, өзүм башкарган миңдеген жоокеримдин жанында жатайын деп кат жазып калтырган. Ошол себептүү Чуйковдун дагы сөөгү ошол жерде. Эмнеге Мамай курган апа? Бул кайсы тилден алынган? Мамай курган бул өтө илгерки тарых. Жергиликтүү элдин уламышында Алтын Ордонун ханы Мамай ханга келип такалат. Айлана алаканга салынгандай көрүнүп турган бул бийиктик Мамай хандын коргонуу чеби болгон. Ошол кезде эле бул бийиктик стратегиялык маанилүү бийиктик болуп саналып, Мамай хандын жоокерлери эң бийигинде жайгашып турчу экен. Ошол себептүү Мамай курган аталып калган. Родина Матсовет монументи мына ушундай ыйык жерге курулган. Скульптуранын салмагы эле 8000 тонна уулум, бийиктиги болсо 85 метр. Колунун узундугу 20 метрда, кылычынын узундугу 52 метр келип, салмагы 14 тонна. Дүйнөдөгү эң бийик скульптура болуп Гиннестин китебине кирген. Апа, сиз абдан көптү билесиз. Көп жерди көргөнсүз. Чет жерлерде көргөзмөлөрүңүз коюлган. Мен да сиздин жолду жолдоп, бийиктиктерди багынталар бекем. Мамамдын айкели көп нерсени чечет апа. Мен өзүм ошентип төлгө кылып койдум. Ошондуктан менден кеп кеңешиңизди аяй көрбөңүз. Оолум, кеп кеңеш бербегенде мен эмне кылам? Керек болсо сенден жанымды аябасмын, каралдым. Жайнагүл Казиеванын алдында мен да милдеттүү экенимди унутпа балам. Болгон аракетибизди жумшайбыз. Кудайым буйруса, уйкусуз өткөргөн күндөрүңдүн акыбети кайтып, кетирген мээнеттиң ийгилиги ап келет деп ойлойм. Аман бололу балам.
дүйнөлүк скульптура менен тааныштырам. Дагы далай түйшөлүп, дагы далай ташыркап, анан такшаласың. Ар бир ийгилик темирдей эрк, өжөр талант менен келерин унутпа. Мына ушундай бир топ кызыктуу сүйлөшүүлөрдөн кийин, бир канча уйкусуз түндөрдөн кийин, бир канча мыкты скульпторлордун кеңешинен кийин Үсөндүн короосунда Жайнагүлдүн так өзүнө окшош айкели тургузулду. Үсөн айткандай, эми өзүнүн мамасы дайым короосунун төрүндө жамгыр кар тийбейт. Толкунбекти тарткан мыкты куруучу Асан сонун кылып үстүн жаап койгон. Төрт бурчуна 4 кооз ичке темир устун тургузулуп, темир устундар алтын түстүү атайын сыр менен сырдалып, төбөсүндөгү чатырча кып-кызыл черепица менен жабылган. Айланасы 1 метрден кенен жабылгандыктан Жайнагүлдүн айкели эле эмес, алдындагы гүлзар, капталдарындагы атайын жасалган кооз узун олтургучтарга да кар тийбейт. Муну Асан Толкунбектин жардамы менен өзү жасаган. Үсөн айкелди тургузган күндөн баштап Асан менен Толкунбек тынбай бир жума иштеп, Жайнагүлдүн жайы кышы жакшынакай турушуна кам көрүшкөн. Айкелдин артында жана толтургузган жашыл карагай өсүп турат. Жетилген кезде чатырдан ашып, Жайнагүлгө күлүккө болор. Үсөн күндө бир маал мамасы менен сүйлөшүп турат. Мээнеткеч Гүлзар айкелдин тегерегин бүткүлгө уруп койду. Гүлзардын өңү төсү Жайнагүлгө окшобогону менен кылган эткени, мээнеткештиги, кайната кайненеге күйүмдүүлүгү Жайнагүлдүн өзүндөй болуп чыкты. Айзат сулуулугун, тазалыгын, билимдүүлүк жагын тартты окшойт. Мүнөзү да Жайнагүлдөй назик. Экөө тең чыдамдуу да, сабырдуу да, жаш болуп туруп жети өлчөп бир кезишет. Экөө тең Зыйнат кайненесиндей болуп, дароо чечим кабыл алып, шашылыш жыйынтык чыгарып жиберишпейт. Зыйнат небересинин атын Зарина койду. Бир кызга өмүр бою зар болдум. Кудайым тилегимди берди. Балага зар болуп жүрүп көргөн неберем Зарина болсун деди. Үсөн менен Гүлзар макул болушты апасына. Кичинекей Заринаны Гүлзар эмизип эле бергени болбосо, небереси күндүз да, түндө да Зыйнаттын колунда. Өзү киринтип, өзү уруп чулгап, кечке колунан түшүрбөйт. Түнкүсүн жанына алып жатат. Гүлзар түндө кайненесинин уктоочу бөлмөсүнө келип эмизип берип кетет. Биздин жаныбызга жатсын десе, таарынчудай кебетеси бар кайненесинин. Зарина төрөлгөнү баарын унутуп, ушул небересине баш оту менен байланганын көрүп, эстүү келини көз ачып көргөн кызын толугу менен кайненесине ыйгарашы керектигин түшүндү. Ушул кичинекей небереси Зыйнаттын көзүнө алдан эмедей көрүнүп, кечке айланып кагылат. Өпкө жүрөгүн чаап эркелетпеген сөзү калбайт. Кичинекей наристеге керектүү нерселерди бүт тизмектеп кагазга жазып алып, эч кимге ишенбей, өзү сатып келет. Кол башындай наристе менен кечке чоң кишидей сүйлөшөт. Кызы улам көзгө көрүнгөн сайын жетине албай кубанат. Чынында Зыйнат небереси төрөлгөнү ишин да унутту. Сүйгөн кесибин экинчи орунга жылдырды. Үсөнүмө бере албаган энелик мээримимди буйруса, Үсөнүмдүн балдарына берем, деп коет өзүнчө. Кагылайын Гүлзар, төрөй бер каалашыңча, баккан жагын мага кой. Неберелеримди багуудан асти чарчабайм. Кыз кып-кызыл алтын дейт. Катарынан 3 кыз төрөп, анан керилген уулдарды төрөсүң кана. Бардыгын багат элем, дейт келинине. Келин болуп келгени жаман сөз эмес, жаман көзү менен карабаган кайненеси Зыйнатты чынында эле жакшы көрөт. Бир чети аябайт. Үсөн экөөнүн мамилесин көрүп турат. Үсөнүм деп чаркайланып турса да, али күнчө Зыйнатка боор бербей келет. Мама, мен келдим жумуштан, кандай турасыз, деп адегенде эле Жайнагүлдүн элесине барып, мамасынын таш колдорунан өөп, бир азга өзүнүн иштери жөнүндө мамасына кобурап берип, анан кирет үйгө. Гүлзар, жаным, мен десең, мамамдын үстү башын кир кылба, жума сайын тазалап тур. Мен бошобой калсам, чаң басып кетпесин, деп суранат келинчегинен. Дем алыш күндөрү өзү жылуу суу менен баштан аяк мамасынын айкелин жууп чыгат. Толкунбек келсе да ошентет. Түз эле айкелге барып, бир сыйра бышакта уйлап, кадимки тирүү адам менен учурашкандай учурашат. Небересин өөп жыттап, балдары менен чогуу тамактангандан кийин кайнатасы да жылуу суу менен айкелди жууп чыгат. Мунун баарын көргөн Гүлзар өлсө да ушунча сыйга татыктуу болгон маркум кайненесинин адамгерчилигин баалап суктанат. Эгер Жайнанын жака белинде гүлдөр суусап же чөп басып кетсе, Зыйнат да чебеленип кетет. Кокуй Гүлзар, күн кече ысыганга тиги гүлдөр соолой баштаптыр. Суу куясыңбы? Чөп табаса баштаганбы? Карай көр айланайын. Үсөнүңдүн кабагы бүркөлүп жүрбөсүн. Башка жумуш тура турат. Карайм апа, азыр, дейт Гүлзар. Сиз айткандай башка жумуш күтө турат. Үсөнүңүздөн мурда менин да келиндик милдетим бар да мамамдын алдында. Албетте азыр баарын жайгарам. Сугарам дагы, отоюм дагы, мамамды да киринтем. Шымаланган Гүлзар гүлдөрдү сугарып, отоп, Жайнаны өз айткандай киринтип, кургактап аарчып, жака белен суу сээп таңгыратып шыпырып коет. Күйөөсүн туурап, Гүлзар да Жайнаны мама дейт. Мындай жагдайларда Үсөндүн маңдайы жаркып, келинчегин жүзүнөн сүйүп, ыраазы тимеле. Рахмат көкү, ырас кылган турбайсыңбы, мамамды киринтип. Мама,
Келиниңиз ушундай жакшы адам, көрдүңүзбү? Деп мамасына мактана кетет. Зирек бала көкүрөгүндө баарын түшүнүп турса да, Зыйнатка имериле албай, тээ бала кезинде сүрөт тартканды үйрөнөм деп, Зыйнат апасынын үйүнө атайын окуучу катары келгендей, ушул убакка чейин Зыйнатты апа меселе устат катары тутуп жашап калды. Албетте, сүрөт жагына келгенде Зыйнат менен чечекей чеч болуп сүйлөшөт. Анан дагы мамасынын өлүмүнөн кийин, Айгеримдин окуясынан кийин аябайт апасын. Кээде көңүл үчүн болсо да чогуу чаран мейманга тайекелерине барышат. Андайда айрыкча кайненесине угузбай Гүлзар Үсөндү үгүттөйт. Карачы Үсөн, көп деле мерез боло бергенге болбойт. Апам сен десе жанын бергенге даяр. Кызыбызды жерге койбойт, өзү кирентет, өзү уктатат, тамагын да өзү берет. Таза абага да өзү алып чыгат. Жада калса конокко барсак да биздин колубузга карматпайт. Апам сыйга татыктуу, сыйлап алалы, деп эстүү келин Үсөндү эскертет да турат. Билем, дейт Үсөн. Зыйнат апам мени кандай көрөт билем, бирок мени мамам эле жөн койсо болмок. Мамам өзү айткандай, экөөбүз эки жерде кусадан куураганбыз. Мейли, баары өттү, баары кетти. Албетте, Зыйнат апам менин апам. Жалгыз уулу болсом, сыйлабаганда кайда бармак элем. Ушинткен 2 жаш Зыйнат апасы Үсөндүн туулган күнүнө белек кылган, чанда эле айдалып, болбосо гаражда эле турган капкара джип машинаны майрамдарда дем алыш күндөрү алып чыгышып жуушуп, анан алдыга Зыйнатты олтургузуп алышып, Зыйнатты бара турган жерлерине алып барышып келет. Андайда Зыйнаттан бактылуу адам жок. Небересин колунан түшүрбөй, көтөрүп алып, сагынган жек жааттарына учурашып кайтат. Баласы жок карабашы, как чокусу бар буга эмне жетпейт деп, кеп кылчу дос душманына атайын көрүнүп, урматтаган уулу бар экенин, кадырлаган келини бар экенин, жыттай турган небереси бар экенин көрсөтүп, менин көчөмдө да майрам деген маанайда атайын көрсөтөт. Чынын деле мурда баласыз какпаш деген кээ бир дос сөрөйлөрү азыр Зыйнаттын бактысына суктанышат. Зыңгыраган таланттуу уулу, суп-сулуу чүрөктөй кыларман келини, чырактай небереси Зыйнатты курчап, апасынын көзүн карап, сыйлап турганын көрүшүп, бул аялдын бактысы зор деп унчукпай калышчу болду. Күндөр уча берди. Мезгил токтомок беле. Күн өткөн сайын, ай өткөн сайын, мезгил тегеренип алып учуп, наристелер турулуп, балдар чоңоюп, жаштар жетилип, орто жаштагылар туу белге чыгышса, улгайгандар эңкейе баштады. Дагы ушул туу белден өтүп, күн өткөн сайын Кутман карылыктын айылына жакындагандардын бири Зыйнат менен Толкунбек эле. Небереси Зарина үчкө чыгып такылдап сүйлөп калган ширин убагы. Гүлзардын айы күнү жакындашып, экинчи наристесин жарыккап келгени турат. Жаны берген небереси менен Зыйнат теңдешсиз бактылуу. Мурда шарактаган ачык айрым мүнөзү өзгөрүп, муңайым, токтоо. Катын карыбайбы, каны коюлбайбы дегендей, карылыктын айылына бут кое баштагангабы, намаз окуганга дит коюп жүрөт. Ачкыл аттууну оозуна албай калганына көп болду. Балдарынын аманчылыгын тилеп, Кудайым ушул бактымды куткула көр деп, 3 маал жакасын кармап тоба кылат. Буйруса 2 жылдан соң 60-тын босогосун аттайт. Юбилейимди өткөрүп алсам, анан чыгармачылыгымды токтотуп, мастерскойду толугу менен Үсөнгө өткөрүп берем деп жүрөт. Небереси Зарина чоң апасын апа дейт да, Гүлзарды мама дейт. Чоң апасы менен уктап, чоң апасы менен турат. Баланын баласы балдан таттуу деген бабалардын сөзүнүн төгүнү жоктура. Деги Зыйнат ушу небересин жакшы көргөндөй, бирөө жарымды жакшы көрдү экен. Жок, андай болбоптур. Жашоосунун эң ширини, эң кымбаты ушул небереси. Небересинин бутуна кирген тикенек менин кара чечекейиме кирсин деп олтурат. Көзүн карап, көкүлүн тарап, эби менен эркелетип, эстүү кыз кылып өстүрүп жатат. Мындай көрүнүшкө Үсөн да бактылуу. Апама мен бере албаган балалык мээримди кызым берип жатат деп сүйүнөт. Гүлзар экөө канчалык ичинен кызына элжиреп эзилип турса да, сыртынан билгизишпей, апаңа бар дешип, кызын Зыйнатка түртүп турушат. Заринаны чоң медер, туу тутуп жүргөн апасынан талашкылары келбейт. Эмки наристебизди буйруса өзүбүз багабыз деп коюшат, бирок андай болгон жок. Жаздын жакшынакай күндөрүндө, апрелдин 4-үндө Гүлзар көз жарды. Бул наристеси да кыз. Үсөн менен төрөтканага келген Зыйнат кубанганынан балбалактап ыйлап жүрөт. Кудайым, берген бактыңа ыраазымын. Чүрпөмдүн боосун бек кылып бере көр. Жолуна ак сарбашыл, келиним чыгаар менен өткөрөм. Келинине айланып кагылып, небересин колуна алып, жүзүнөн өпкөн Зыйнат ыйлап да жүрөт, Кудайга жалынып да жүрөт. Бул көрүнүшкө Үсөн менен Гүлзар жылмайып тим болушту. Гүлзар ооруканадан чыгып келсе, Заринаны кайненеси бала бакчага бере баштаптыр. Мурда уул келини берели десе, өзүм эле карайм деп макул болчу эмес. Эми теги кичинекей кызды ойлосо керек. Тандап атып эң мыкты деген бала бакчага берген тура. Үйдөн бир топ алыс болсо да, эрте менен өзү жеткизип,
кайра топойтуп өзү ээрчитип келет экен. Эмки балабызды өзүбүз багабыз деген Үсөн менен Гүлзар жаңылышыптыр. Заринасын бакчага жеткизип келип эле Зыйнат экинчи небересин колуна алат. Атын да өзү койду. Заринанын сиңдеси Нагима болсун деп. Эми саат 5ке чейин Нагима менен алек. Жуунтуп кирентет, уруп чулгайт, таза абага көтөрөт. Кечке жатып талыды деп талысын укалап, колу бутун чоюп көнүгүүлөрдү жасатат небересине. Суу сады деп суу берет, тойбой атат деп кошумча тамак берет. Иши кылса небересин жерге койбойт. Уктатканда да салкында уктасын деп коляскага салып эшикке уктатат. Заринага караганда Нагима тез туралды. Салмагы Заринадан аз төрөлгөнү менен бат мантыгып, бат эле көзгө көрүнүп калды. Заринадай үлбүрөп назик эмес, каш кабагы эркек балага окшоп, атасынын көчүрмөсү. Үсөндүн оозунан түшө калгандай Үсөнгө окшоп турат. Буту колу кудум Үсөндүн кичинесиндей толук болуп, томпойгон кыз болду. Үсөн кызын Томпошка деп эркелетсе, тили буудай куурган Зарина Тотошка деп эркелетет. Эртеле мантыгып өзүнүн убагынан чоң көрүнгөн наристеге Зыйнат чындап кабатырланат. Эмнеге толуп кетти кызым, ден соолугу жайындабы? Толук бала көзгө жакын болчу эле, көз тийбес экен кызыма деге койчу. Санаасы санга бөлүнөт. Докторунан сурагыла, текшерткиле дей берип, уул келинин жататат. Кызыңыз таптаза, ден соолугу чың. Врачына бир эмес 2 жолу текшерттим. Заринаңыз үлбүрөп турса эле, баары ошондой болуш керекпи? Нагимаңыздын сүйөктөрү чоң апа, болбосо Зарина бир жакшына кийген кийимдерин Нагимаңыз 6 айында кийип калды. Эми бул кызыңыз просто здоровый апа, деди Гүлзар акыры тажаганда. Ошо здоровый болгонунан кагылайын, деди Зыйнат небересин өбүп жыттап. Күкү, туура көрсөң, Нагиманы деле мен алып жатайын. 6 ай болуп калды. Заринануго кызыл эт кезинен өз койнума алдым. Бул кызымды деле алайын. Түндө бир эмизип берсең болду да. Ой, алып жата бериңиз апа. Өзүңүз кыйналбайсызбы? Түндө бир чукуранып ойгонуп алмай бар. Памперсин которуп эмизип койсом кайра уктай берет. Кыйналбайм күкү. Ушул экөөнү чоңойтуп берейин. Калгандарын алым келеби, келбейби бир Кудай билет. Азырынча алып күчүм Кудайга шүгүр жетет. Мейлиңиз апа. Анан колум бошогондо кроватын бөлмөңүзгө кийирип берем. Жакшы болду. Мен бөлмөнү желдетип орун ырастайын анда. Неберелерине келгенде Зыйнат тим эле келин болуп кетет. Кыздарынын кирин өзү жууп, өзү үтүктөйт. Экөөнү тең чекчейтип кийинтет. Башка кирлерге аралаштырып жууганга уруксат бербейт келинине. Кыскасы неберелерин манаста айтылгандай кирдүү кийим кийгизбей, кирдүү идиштен ичирбей, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай чоңойтуп жатты. Азырда Заринасы экөө уктоочу үйдү чаң соргуч менен тазалап, полун зымылдатып жууп чыкты. Зарина экөө уктоочу дивандын оң жагына Нагиманын керебетин келини экөөлөп койду да, Нагиманын ороосун, кийимдери, оюнчуктарына чейин бөлмөсүнө киргизип алды. 6 айдан бери көчөрө иштеп бүтүрө албай жаткан полотносун бүгүн бүтүргөн Үсөн бүгүн үйүнө көңүлдүү келди. Кеч болсо да дүкөнгө кайрылып Заринага банан йогурт алды. Антпесе кызы жол карайт. Эчтеме алып келбесе кадимкидей бултуйуп таарынат Үсөнгө. Апа, Үсөнүңүз эчтеке алып келбептир мага, деп Зыйнатка даттанат. Колуна бирдеме карматса, атам алып келбедиби, көрдүңбү? Деп Гүлзарга мактанат. Аны билген Үсөн иштен кур кол кайтпай калган. Кудайга шүгүр, быйылкы иши жемиштүү. Мына буйруса бүгүн көл кечи деген картинасын тартып бүттү. 6 ай бою эмгектенди касиеттүү Ысык көлдүн кечки элесин так берүү үчүн. Кургасын, дагы 3 күндөн кийин эмгегин адаттагыдай эле Зыйнат апасынын сынына коймок. Буларды ойлоп үйүнө кирген Үсөндү босогодон Зарина такылдап тосуп алды. Ата, келдиңби? Чап мойнуна жабышкан кызын көтөрүп өпкүлөдү Үсөн. Мага эмне алып келдиң? Эки көзү Үсөндүн колундагы кичинекей баштыкчада. Мына кызым, сага банан, йогурт алып келдим. Ай, жокмот ата. Мамам Тотошканы бизге бейди. Силергеби? Кана Томпошка. Апам экөөбүздүкүндө, Тотошка эми биздики. Жүйсөң? Быйтыйган колу менен атасын сүйрөп Зыйнаттын уктоочу бөлмөсүнө киришти. Зыйнат апасы диванда Нагиманы алдына алып уктатып олтуруптур. Кызыңызды алып келип алдыңызбы? Деди Нагиманын керебетин көрүп Үсөн. Түндө кыйналбайсызбы? Кыйналбайм балам. Мага сенин балдарыңды багуу теңдерсиз рахат. Мен ошол жыргалымдан айрыбагыла, күкү экөөң. Алым жетишинче багам. Ал келбей калганда айла жок. Өзүңүзгө туура келсе эле болду. Биз эмне, иши кылып сиз кыйналбаңыз. Үсөн уктап жаткан кызын колун алып жүзүнөн сүйүп, керебетине жаткырды. Зыйнат апа, мен баягы көл кечин бүгүн бүтүрдүм. Кургасын 2-3 күн. Анан өзүңүзгө көрсөтөм да. Кагылайын, каралдым. Жакшы болгон турбайбы? Мээнетиң кайтсын эми. Касиеттүү көлдүн касиети колдосун. Аның жаман эмгек болбойт. Мен баштаганыңды эле көрбөдүм беле. Ошо өзүң айткандай эле тартсаң, анда болду. Ооба Зыйнат апа, болгон аракетимди жасадым. Аянган жокмун. Көрөбүз эми.
Жүрүңүз апа, тамак даяр. Үсөндө эле күтүп жатпадыкпы? Кыз уктадыбы? Жүрүңүздөр, тамак ичели, деди эшиктен кирген Гүлзар. Ынтымактуу бул үй бүлө кечки тамакка олтурушту. Гүлзардын кечкиге жасаган тоок шорпосу жеңил да, даамдуу да болчу. Күркүрөгөн берекелүү бул күздө Асан менен Айзат уулдуу болду. Үйлөнгөндөрүнө 5-жыл дегенде араң балалуу болушту. Билимдин артынан түшкөн бул экөө балалуу болбой туралы деп чечишиптир. Жайна болсо мындай болбойт беле, ким билсин. Толкунбек менен Жибектин сөзү буларга өткөн жок. Окуй бергиле, балаңарды биз багып беребиз деген ата-эне айтып акыры чарчашты. Бул 5 жылда Асан да, Айзат да илимдин кандидаты болушту. Экөө тең карьера жасашты. Айзат улуттук банктын башкы бухгалтери болсо, Асан менчик курулуштун башкы инженери. Толкунбек салып берген чакан үйдү ижарага беришип, өздөрүнүн күчү менен акча топтоп алган 3 бөлмөлүү үйгө көчүп чыгышкан. Бул баардык шарты бар кымбат үй Асан өзү иштеген курулуш курган үй болчу. Акчасын үй түптөлгөндөн тартып төгүп башташты эле, 5-жылы минтип толук төгүп кирип алышты. Ички ремонтун бүт Асан өзү жасап чыкты. Жаңы үйүнө кирген жылы минтип балалуу да болуп олтурушат. Келинин сактап жүргөн Жибек Асан төрөт үйүнө жеткирдим дегенде эле жолго чыкты. Үй жайын бүт Толкунбекке, Толкунбекти Айгеримге дайындаган Жибек келинин үйүнө чыгарып, анан тыңыганда кайтам деди. Сиз шашпай барыңыз, бир жумадан кийин чыксаңыз деле болот. Тиги байланган кара борукту союп ала келесиз да. Мен ага чейин касаптан эт алып тамак жасап берип турам. 3 тоок союп алдым. Бул келиндин шорпосуна жарайт. Боруктан камсынаба, телефон чал. Чык деген күнү чыгып барып калам. Андан көрө жаңыраак машинага олтур. Эртеде кыйналбай да жетесиң. Үйдөн камсынаба. Кыздарым менен баарын бүтүрө беребиз. Эчтеке унуткан жоксуңбу? Алам дегениңди бүт алдыңбы? Кокуй, бу сумкаң мынча эмне оор? Эмне бар мында? Козголто албайсың го муну? Чоң кызыл кайыш сумканы араң көтөрүп салды машинага Толкунбек. Даярсыңбы? Олтур. Таксиге өзүм салып келейин. Ала турганымды күн мурунтан даярдап койгом. Бүт эле алдым окшойт. Калса сиз ала берасиз да. Сумка ошон үчүн оор. Жээнтекке деп даярдаган тамак аш. Кудалар да келсе керек. Анын үстүнө үсөндүкүнө да алдым. Менин барганымды угушса эле дароо келишет. Балдарына деп чогултуп койгон жумурткаларды бу кол баштыгым эле салып алдым. Үсөн жакшы көргөн карагаттын вареньеси. Сүрсүгөн эт. Анан эле чоң сумка болуп оор болуп калды. Мен сени салгандан кийин Асанга да, Үсөнгө да чалып айтып коем. Асан өзү тосуп алат сени. Толкунбек менен Жибек вокзалга келсе такси толтура экен. Толкунбек караштырып тандап атып, бирөөсүнө олтургузду. Тез эле жүргүнчүлөр толуп жолго чыгышты. Түйшүктөн чарчаган Жибек бир уктап, бир ойгонуп келе жатты. Зыпылдаган жаңы такси чынында эле билинбей жете келди Бишкекке. Вокзалга жакындаганда Асан чалды, келип калдыңызбы деп. Такси токтоор менен Асан келип учурашып, Жибекти түшүрүп алды да өзүнүн машинасына ээрчитип жөнөдү. Машинага олтурушаары менен «Айзат кандай?» деди. «Сүйүнчү бересизби?» деди жылмайып. «Бербей анан?» «Берем, айт айланайын. Айзатың аман эсен көз жарып алдыбы?» «Ооба, Жибек апа, уул төрөдү 1 саат мурун. Азыр ошол жактан келдим», деди. «Садага болоюн, бешикпи оң бек болсун. Жакшы болгон турбайбы? Атаңа чалдыңбы?» «Ооба, дароо эле атама чалдым. Анан Зыйнат апама, Үсөнгө, Жанат эжеме да чалдым. Баары сүйүнүп жатат. Атама ат коюп бериңиз десем, ойлоноюн деп калды». «Жакшы болуптур уулум. Тоок союп келдим. Үйгө барып бышыралы да, анан барып келели Айзатыңа». «Ооба, тамак алып барыш керек кечинде. Зыйнат апам да барат окшойт». Асан менен Жибек үйгө жетишип, Жибек дароо союп келген тоокторунун бирин газга асып коюп ап келген тамак ашын Асан экөөлөп муздаткычка жайгарып чай ичишти. Үсөндүкүнө деген тамак ашын өзүнчө бөлүп сумкага салып, балконго чыгарып, кайра бышкан тамагын бидонго куюп, ап келген сары май, курут, варенье, каймак сүзмөсүнөн кичинеден алып, Асан экөө ооруканага жөнөштү. Айзат кичине кыйналдым деп тура алган жок. Тамакты керебетинде эле олтуруп ичти. Кичинекей небересин Толкунбекке окшоштурду Жибек. Айзат да айтат, папамдын эле өзү го деп. Келинин тамактандырып, небересин көрүп Жибек Асандыкына кайтты. Баардык шарты бар үйдө эмне жумуш. Күндө бир маал тамак жасап, Айзатка алып барып жанында бир аз небересин колуна алып олтуруп кайра келет. Атын Толкунбек Султан деп койду. Кичинекей Султан ыйлаак болчудай. Үсөндүн 2 кызы тең абдан жоош болду. Ыйлаган үндөрүн укпайсың. Султан болсо ыйлаак экени көрүнүп турат. Ыйлаак баланы багып көргөн Жибек билет, энеге эле кыйын. Нурпери кичинесинде башкача ыйлаак кыз болду. 10 бала баккандай болбодубу Жибек? Дагы Айгерими билгизген жок. Жибектин колуна кол, бутуна бут болуп. Кантейер экен келини, жалгыз бою кыйналабы? Айгерим быйыл 11-класс. Дагы 1 жыл бар шаарга келишине.
Ушуларды ойлоп олтурса Үсөн чалып калды. Жибек апа үйдөсүзбү? Сизге баратам, дайындалып туруңуз, азыр алып кетем деп. Жибек өзү деле барган аткан, келини чыкканча барып келейин деп ойлоп аткан. Тиги балкондогу чоң сумканы кантип алып бараарын билбейт. Асан эрте кетип, кеч келет экен. Куруп бүткөн үйүн тапшырабыз деп, тынымы жок иштеп жүрөт. Ырас болбоду айланайын, деди. Үйгө кирген Үсөндү өөп Жибек. Тиги балкондогу сумкамды кантип жеткиреримди билбей жаткам. Жибек апа, үйдө бир неме калдыбы же баарын жүктөп келе бердиңизби? Сумкаңыз абдан оорго, деди. Үсөн сумканы машинага салып жатып. Тамак асып коюшту. Асан ишинен түз үйгө өтөт. Атам качан келген атат? Дагы бир жумадан кийин го. Айзат эртең бүрсүгүндөн чыгат экен. Анан 2-3 күн тыңысын. Куда-кудагыйда келишет экен. Ошол тушта келет го. Жакшы экен. Үсөн менен Жибек келсе Гүлзар дасторконун жайып, дүйүм тамакты жайнатып коюптур. Зыйнат менен өбүшү учурашып, Гүлзар менен учурашып, неберелерин өөп, Жибек төрдөн орун алды. Зарина дагы бир чоң апам келди деп чечекей ичеч. Чоң атасын сурап жүрөт. Жибек ап келген курутту кемирип, каймакты жеп болбой калды. Жибек ап келген жарым койдун сүрсүгөн этинен Үсөн болбой чүйгүндөп салдырып кайра тамак астырды. Сагындым сүрсүгөн этти. Жибек апам атайын мага деп сүрсүтүп ап келгенин билем. Точно эле мамам сүрсүткөндөй сүрсүтөт, Жибек апам. Башка тамак деле быша берсин. Бирок бүгүн сүрсүгөн эттен 5 бармак жебесек болбойт, деп Үсөн бүтүм чыгарды. Чай ичишип болуп эшикке чыгышты. Жайнанын айкелинин астына барып, Жибек Куран окуп, бир топко олтурду. Аттең, бирикем дүйнө, деп көзүнө жаш алды. Жайна Казиевна, алтын эжем, Асаныңыз балалуу болду. Неберелүү болдуңуз. Баарын мага таштап кете бердиңиз эле. Мен болсо чарчап жүрөм. Баарын сиз тапшыргандай аткарып келе жатам. Бирок эмнегедир чарчадым. Сиздин түйшүк оңой түйшүк эмес экен көрсө. Шу үшкүрүндү Жибек. Бакыттын да өзүнчө түйшүгү бар деген сит, Жайна күлүмсүрөп. Бакытты аздектеш керек, баркташ керек, баалаш керек. Ошондо гана сен бактылуу болуп, бакыт сени курчап турат. Ооба, деди Жибек жер тиктеп ойлуу. Толкунбектин жакасына кир жолотпой, кийимин жууп бүтүктөп, тамагын белендеп, кан басымын күндө 2 маал өлчөп, жаккан гана тамагын жасап берип, аздектеп келе жатат. Бир кезде кашымда эле болсо болду дечү. Ооба, сүйгөн адамы кашында. Бактылуубу? Бактылуу. Бирок бир аз эле Жибек бир жакка кетсинчи, Толкунбек каралбай калат. Бакытынан кол жууш бир паста. Жайнанын өлүмүнөн кийин нары барып бери келди. Болор болбоско кан басымы көтөрүлөт да турат. Мына азырда улам чалып, Айгер менен Жанатка кайра табыштап, Нурперини атаңдын жанынан чыкпа деп дайындап олтурат. Бакытты да күтүш керек тура. Толкунбекти карабаганда эмне кылмак Жибек? Төркүн деген жок. Карманганы жалгыз каргадай оорукчал сиңдиси чүрөк. Анын үстүнө Жайнагүлгө берген убадасы бар. Балдарын балдарындай көрүп келе жатат. Жанат менен Асанды, Үсөндү кыздарынан артык көрсө көрөт, аз тигим көрбөйт го. Муну билген Толкунбек акыры Жибекти түшүндү, баалады. Чарбакта баш көтөрбөй иштеп, короосун гүлгө толтуруп, жакини бардагыдай жаркыратып кармап келе жатат. Толкунбек азыр Жибектин көзүн карап эле калды. Карабаганда кантет, минтип күн өткөн сайын ал күчтөн тайып баратат. Не бар, не жок. Минтип өзү оорукчан, балдар шаардык болуп калды. Ата журт ушул Жибектин колунда калат. Балдары, кыздары айланып келип турчу ыйык журт бул жер. Ыйык ата журтун аздектеп күтүп келаткан ушул Жибек. Атаңдын көрү бул дүйнөгө келгенден соң кетмек бар экен го. Кечинен берсин дейт Толкунбек. Өлбөөчүдөй болгон кайран күндөр. Адамдар бул жалганда мейман экенбиз го. Акыры келип, баарыбыздын барар жерибиз кара жер экен. Аны түшүнбөй, көрө оокатка кызыгып, тамдан там салып, байлык деп, бийлик деп урунуп, урушуп, мушташып, жаман айтып, жакшы айтып, бири-бирибиздин көңүлгө карабай. Булардын баарын ойлогондо Жибекти алаканына салып бөпөлөгүсү келет. Жакинимдин кадырына жете албадым. Эми ушул Жибегимдин кадырына жетсем дейт. Бирок илгери бирөө айткандай көкүрөк согот. Көөдөн жок. Катуу түлүк ишке жарабайт. Иштөөгө болбойт. 55 жашынан тартып эле экинчи топтогу инвалид. Жүрөгү ооруйт, кан басымы жогору. Үйдөгү майда барат иштерге эле баш көз болбосо, оор ишке жарабайт. Калдайып эле карааны жүрөт. Дагы жакшы биринекин мал бар экен, бак шагы бар экен, чарбагы бар экен. Ошо менен оокатын өткөрүп жатышат. Асан менен Үсөн ай сайын колдорунан келген азын-оолак акчасын атама деп жөнөтүп турушат. Жанаты врач экен, дары-дармегин бүт алып келип берет. Жылына бир ооруканага жаткырып дарылатат. Үй жумуштарын Жибек, Айгерим, Нурпери үчөө койбойт. Чындай келсе,
Кызылдай мээнетке, түгөнбөгөн түйчүккө келди жибек, деп ойлонот өзүнчө Толкунбек. Байкушум, үстүңдү кубантып, бир дурус кийим алып бере албадым. Убагында улонгон сүйүүңө татый албадым. Жакин деп соккон жүрөк башкага жибей албады. Кантейин, тилегеним кыздарыңдан урмат көр. Мен сага ашыкча түйшүк болуп баратам. Мунун баарын жибек да түшүнөт. Чоң базардан орун алышып, Айгерим экөө кезектешип базарга чыгып жүрүшөт. Антпесе болчу да эмес. Кенедей кезинен соодага бышкан жибек ар ишке көзү жетип, ишин бир топ оңдоп алган. Айына 2 жолу Бишкекке товарга барат. Кыздары да чоңоюп калды. Эл катары ичип, эл катары кийүү керек. Базардан тапкандары арбын, өздөрүнө кенен жетет. Ар барганда улам берине кымбат кийим ап келет. Ушундай түгөнбөгөн түйшүктөн чарчап келе жатат жибек. Ыргасы канча. Эмнеси болсо да аман бололучу эже, деди дагы жалоору карап Жайнагүлдүн элесине. Чарчаган жан бир күн эс алар. Үйгө кирели жибек, деди Зыйнат. Асан келди. Үшүгөн жоксуңбу? Коңур күз экенине карабай, кечкисин аба бир топ эле муздап калды. Шаардын иши шаар экен да. Зыйнаттын агы ак да, кызылы кызыл, же чыгармачыл адамдар картайбайбы? Зыйнаттан канча кичүү жибек мендип чарчап, каражанын караганга акыбалы келбей баратат. Зыйнаттын чачы бузулбай, тырмактары боёлуу, мурдагысынан арыктап, ого бетер сынына чыга түшүптүр. Чогуу олтурушуп тамак ичишти. Асан менен Үсөн жибектин келгенине кубанышып, суроо үстүнө суроо жаадырышып, айылды, атасын сурашат. Кеч кайтышты. Асан экөө кетээрде жибектин алдына 10 000 сом койду Зыйнат. Жибек, деди ал, бул акчаны албайм дебе. Чындай келсе, баарыбыз барар жерди гүлдөтүп олтурасың. Шаарга келдиң, керегиңе жумша. Бул аз, көп берсек жарашат эле. Алыңыз, деди Үсөн. Атам келсе дагы беребиз, келениңиз экөөбүз. Бул болсо Зыйнат апамдын эле белеги. Жөн билге Гүлзар жакшы кымбат жоолук, кымбат көйнөктүк кездеме алып чыгып, жибектин алдына койду. Апа, бул менин белегим. А бул болсо сулууларга, Үсөн экөөбүздүн атыбыздан ала барыңыз. Гүлзар Айгерим менен Нурперине сулуулар деп тергейт. Кызыл атлас менен кештилген жакшынакай чоң тур баштыкта бир топ белектер экен. Түрдүү тырмак боёгуч лактар, шампундар, атырлар, кымбат самындар, колго бетке сүйкөөчү жакшы кремдер. Рахмат, деди жибек чын дилинен ыраазы болуп. Илберинки акылдуу келинине кем болбо кызым, алганың менен тең карып, ак жоолугуң башыңдан түшпөсүн. Жибек менен бирге баары жүзүнө бата тартышты. Асандын үйүнө келген жибек келининин эртеңки келишине камынып бир топко уктаган жок. Колунан келген даамдуу салаттардын 3 түрүн жасап койду. Барпайтып, таптаттуу булочкаларды бышырды сонун кылып. Боорсокту эртең Гүлзар жасап ап келе турган болду. Эртең эртеле Айзатты чыгарып келгенде барышат Асан экөө. Кеч жаткан жибекти таң эрте эшиктен шыңгыраган ойготту. Асан туруп арбашты. Тура элексиңерби? Шаңк эткен Гүлзардын үнү. Тургула, ысык боорсок менен чай ичебиз. Тарсылдаган Гүлзар түзеле Үсөн экөө ашканага өттү. Жибек ыкчам туруп кийинип, төшөнчөсүн жыйнап, ваннага кирип жүзүн чайгыча, Гүлзардын берекелүү дасторкону жайнап жазылып турду. 5те туруп бышырдым, деди Гүлзар күлүңдөп. Апам да жардамдашты. Кыздар ойгонгуча бүтүп алалы деп эрте жасадык. Ал экөө ойгонсо апамдын колун толугу менен байлашат. Гүлзар кечегиден калган тамактарынан дала келиптир. Аларын жылытып дасторконго береке толуп, ысык боорсок менен чай ичишти. Гүлзар үйдө калып, Асан, Үсөн үчөө төрөтканага кетишти. Жолдон Асан менен Үсөн 2 чоң гүлдести алышты. Экөө тең Айзатка беришмек. Жибек врачтарына деп 2 гүлдести алды. Булар келишсе Айзат даяр экен. Көпкө кармалышкан жок. Азыр аш көп болсо каада көп болуп калган заман эмеспи. Төрөтканынын эшигинде бүт бар экен. Бири баланы ороп чулгагандан тартып видеого тартып жатса, бири кыбыр эткенин калтырбай машинага түшкүчө шакылдатып сүрөткө тартып жатты. Сүрөтүнө да видеосуна да бир топ акча төлөп Асан эртең алып кетмек болду. Кичинекей Султанды көтөргөн Асандын кубанычы чексиз. Үсөн да толкунданып алган. Экөөнү тең абдан жакканы бөбөктүн Толкунбекке аябай окшоштугу. Баланы ороп чыгарышкан врачтар Асан менен Үсөндүн окшоштугуна таң калышып суктанышты. Экөөнүн кийген костюмдары да окшош эле. Бойлору да бирдей. Бирөө арык же бирөө толуп кеткен эмес. Бир размерде кийим кийишет. Ошондуктан Гүлзар күйөөсүнө кийим алса да, Айзат күйөөсүнө кийим алса да 2ден окшош алышат. Өздөрү алса да бири-бирин унутпай, ашыкча бирде алышып, ушул кезге чейин окшош кийинишет. Бул да болсо Жайнагүлдүн тарбиясын унутпай сактап келе жатышкандыгы.
окшошкон каралдыларым. Эки өңүргө тең окшош алдым. Эгиздер окшош кийинүүсү керек, дечү мамасы кичинелеринде. Кийин Зыйнат апасы бир-эки жолу Үсөнгө өзүнчө кымбат спорттук кийимдерди сатып келсе, кийбей чыркылган. Кийбейм, алып берсеңиз Асан экөөбүзгө тең алып бериңиз, анан дагы окшош болсун деген. Ошол күндөн ушул күн Зыйнат Үсөнгө бирдеме алса, сөзсүз түрдө Асанга да алат. Келиндер да ушул тарбияга көндү. Булар үйгө келсе, атына заты жарашкан Гүлзар дастурконду жайнатып кып-кызыл кылып ашты демдеп олтуруптур. Айзатка өзүнчө уйдун этинен жеңил чорпо, Үсөн дароо Зыйнаттап келгени кетти. Жибек ырымын жасап, небересине дагы бир жолу сарымай оозантып, атайын жасап келген жуурканын Гүлзар менен Үсөн ап келген кымбат коляскага төшөп, колясканы бир сыйра аластап арча түтөтүп, анан гана небересин жаткырды. Асан оолу менен жарын дагы бир жолу жүздөрүнөн сүйүп коюп жумушуна кетти. Зыйнат келди аңгыча кыздары менен. Үй бака шака. Кечинде алып кетем силерди, иштерим бар мастерскойдо деп Үсөн да кетти. Жибек Толкунбекке чалып 2 күндөн кийин чыга бер, кудалар келет экен деди. Ошо менен Гүлзар бир жума Айзатка каралашып, Асандыкында турду. Келим кетим бүтүп, бешик көтөрүп келишкен Айзаттын ата-энесин узатып, Толкунбек менен Жибекти гүлгө узатып, анан гана өзүнүн үйүнө кайтты. Абысын болсо ушундай болсун. Бир жума бою абысынын колун сууга салдырбай, кир когун жууп, баласын киринтип берип, кыскасын айтканда Айзаттын оң колун отунга, сол колун сокуга тийгизген жок. Тыңып ал, анан деле кыласың, деди. Ошентип Айзат төрөгөндөн кийин 2 жума жатып өзүнө келди. Оолдарына, келиндерине ыраазы болуп, Толкунбек келе жатты жолдо. Бөрү карыса бир койлук алы бар дегендей, ооруп жүрсө да сымбатын бузбай жакшынакай кийинип жанаттуу укпай, болбой машинасын айдап келиптир. Кызы алыс жолдо чарчабай такси менен эле барса деген. Жибегин жанына олтургузуп, шаарды кыдырышып, кем карчыларын бүт алышып, анан жолго чыгышты. Папа, көптөн бери келе элексиз. Сизге деп бекитип жүрөбүз. Каалаган нерсеңизди алыңыздар. Жибек апам экөөңүздөр, деп Үсөн 50 000 сом берди. Үсөндүн бул кезде картиналары жакшы өтүп, кээде заказ менен сүрөт тартып, табышы бир топ жакшы эле. Асаны 50 000 берди, албайбыз дегенине болбой. Папа, бул сизге, атайын Айзат экөөбүз сиздерге деп алып койгонбуз. Алыңыздар. Дагы бир керегиңиздерге жаратасыздар. Баарын эле унчукпай чөнтөгүнө салып алчу Толкунбекпи. Заринаны ойнотом деп жанына 5 000 алып калып, калганын толугу менен Жибекке карматты. Өзүң бил, Жибек, өзүң ал, кыздарыңа ал, кыскасы өзүң бөлүштүр. Жанына алып калган 5 000 Заринага эмес, жанатынын кыздарына, балдарына, Нурперисине да жетти. Бир небересин унутпай баарына белек-печкеге алды. Заринаны кечке паркта түрлүү каруселге түшүрүп ойнотту. Кафеге кирип тамак ичишти. Эми болсо ментип балдарына ыраазы болуп кайтып баратышат. Асандыкына келишсе Үсөндүкүнөн узашты. Заринаны ойнотуп келгенден кийин адаттагыдай чечинип алып, жайнасын баштан аяк жылуу суу менен киринтип, кургата аарчып, айланасын шыпырып тазалап, жанына бир топко үнсүз олтуруп, эми жакшы тур жакен деп Куран окуп, анан жолго чыкты. Зыйнат болсо неберелери менен алек болсо да көз кырын Толкунбекке таштап, карый баштаса да сымбатын бербей зыңкыят. Сыр аяктын сыры кетсе да сыны кетпейт экен го. Менин жетпеген бактым деп өзүнчө арман кылды. Эми жибегиңдин маңдайында аман бол, ооруба деп ичинен күбөрөндү. Толкунбек болсо Зыйнатты жаркырап жайнаган төрүн көрүп, неберелери менен бактылуу экенине кубанды. Ичинен ырас болду. Кызым жок деп какшач элең, эми кыздарыңды карап өстүрө бер. Буйруса дагы тапичкелер көбөйөт. Неберелериңдин маңдайында аман болуп чайын ич байкушум. Сен көрбөгөн азап барбы, деди Огузбай. Зыйнат чын эле неберелери менен алышып, тынбай кыймылда болуп, бир топ арыктап алды. Жердигинен териси жакшы неме, жүзүндө бир бырышы жок. Анын үстүнө Зыйнат кыз кезинен өзүн жакшы карап көнгөн. Кандай оор күн болсо да өзүн кароону унутчу эмес. Азыр деле неберелери уктагандан кийин көзүнүн тегерегиндеги майда бырыштарга массаж жасап, бетине маска жасап, Гүлзарды күтүп олтурбай эле кийимдерин өзү жууп, өзү үтүктөп, керек болсо кээде Гүлзар бошобой калса, кайненемин деп каадаланып олтурбай, алардын деле кийимдерин жууп, жайып коет. Анын үстүнө Зыйнат баарын келинге түртүп коюп, берсең ичем, бербесең өлөм деп очоюп олтура берген кайненелерди жактырбайт. Келин да бирөөнүн кастарлап баккан кызы. Келин жаман эмес, келиндин келген жери жаман деген сөз бар. Келген келинди кадырлап, көтөрмөлөп, бүлөк кылып күтүп алуу кайнененин милдети. Ал деле балаң билбегенин акырындык менен үйрөтүп алса болот. Кыскасы, Зыйнат балдар үчүн баарына даяр.
Ушул тынбаган кыймыл неберлердин деме Зыйнатты жашартып өзүнө чыгарды. Өзүнүн жашынан бир топ жаш көрүнүп, Заринаны ээрчитип жүрсө, кызыңызбы деп сурашып, уят кылышат. Ушундай күндөрдүн биринде Зыйнаттын үч уктаса түшүнө кирбеген окуя болду. Адам эртең эмне болоорун билбейт. Эртең кандай күн күтүп турганы баарыбызга белгисиз. Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү деген чын тура. Жашында жетим калып бөбөктөрүн багып чоңойтуп, өз киндигин өзү кезип, талантын өстүрүп, сүрөтчү болуп, жакшы адамдын колун кармап өмүрлүк жар болсо да, Толкунбекти көргөндө жүрөгүнө алы жетпей, жолдон чыгып, анан ак сүйүүсү азабы болуп, баласынын күйүтүн тартып, тоңуп өлдү деген баласы өзү сезип жүргөндөй тирүү табылып, Толкунбек айткандай Зыйнаттын көрбөгөнү калдыбы. Зыйнаттын бир нукта өтүп жаткан тынч жашоосуна бүлүк түшкөн күн кыштын кычыраган ортосу болчу. Күнгө дем алыш болгондуктан Заринаны жылуу кийинтип ээрчитип, Нагимасын жылуу ороп, жылуу коляскасына салып алып, сүйрөп, түш шенде таза абага чыккан. Небереси Нагиманы ушинтип таза абага алып чыгып келгенден кийин тимеле мемире буктайт. Анын үстүнө Зарина да: "Апа, эшикке чыгып сейилдеп келели. Менин ойногум келип жатат да" дей берди. Зыйнат адаттагыдай неберелери менен бир көчө ар айланып өтүп, балдар ойноочу чоң аянтчага келди. Бүгүн балдар да, ата-энелер да көп экен. Дем алыш эмеспи, тааныш балдарды көргөн Зарина учуп күйүп чуркап жөнөдү. Өзү теңдүү балдарга аралашып ойной баштаган Заринадан көзүн албай, Нагимасын ары бери сүйлөп жүрдү. Бир кезде караса кызы уктап кетиптир. Бир аз олтуруп эс алайын, кетебиз анан, кызым бир аз ойносун деп, атайын жасалган олтургучтарга олтуруп, кызынын ойногонуна көз салып турду. Баятан байкабаса керек, так маңдайындагы олтургучта өзүнөн көзүн албай карап олтурган адамды көрдү. Өңү тааныштай, кайдан көрдүм эле. Дагы бир ирет карап көздөрү чагылыша тиктеше түшкөн Зыйнаттын жүрөгү шуу дей түштү. Ошобу, ушунчалык өзгөргөнбү? Кайдан бул келип калды? Чет элде иштеп жүрөт деп уккам. Андан бери эстебептир деле. Башка жакты карап, анан караса тиги адам дагы деле тишектиктеп туруптур Зыйнатты. Ошол өзү келген экен да. Кетиш керек бул жерден. Бул кайдан жүрөт бул жерде? Же мага окшоп неберелерин ойнотуп жүрөбү? Жакын жерде жашаса керек да. Балалуу чакалуу деп укпадым беле. Буларды ойлогон Зыйнат кызын чакырып кетүүгө камынды. Зыйнаттын азыр туруп кетээрин сезгендей, тиги адам ордунан туруп, Зыйнатты көздөй басты. Кызын чакырганга да алы келбей, Зыйнат катып калды. Кандай Зыйнат? Жакшы жүрөсүңбү? Маңдайында колун сунуп, узун бойлуу улгайган ак чач адам турду. Зыйнат ордунан шаша туруп, колун сунуп учурашты. Жакшы, өзүң жакшы жүрөсүңбү? Жакшы. Тиги адам унчукту да Зыйнаттын катарына ултура кетти. Сени бир айдан бери байкап жүрөм, Зыйнат. Мен да ушу тегеректе жашайм. Бүгүн да атайын келип сени күтүп олтургам. Зыйнаттын оозуна сөз кирбей, эмне дээрин билбей олтурду. Неберең ойгонгуча сүйлөшүп олтуралы, деди дагы жай, мээримдүү сүйлөп. Менин да 7 неберем бар. Жакшы экен, деди. Эми гана эсине келген Зыйнат. Небере деген сонун нерсе экен го. Өмүрлөрүн берсин. Тиги адам сүйлөй да берди, Зыйнат уга да берди. Эки көзү ойноп жаткан небересинде болсо, эки кулагы тиги адамдын сөзүндө болду. Эмне демек эле, эмне деп айта алмак эле. Бул адамдын алдында күнөөсү тоодой болчу. Зыйнаттын көз алдына эми ошол кез тартылды. Күнболот ата-энесиникине алып барганда Зыйнатты кызындай кабыл алышты. Апасы башкача таза мээрбан, акылгөй жан экен. Зыйнаттын көзүн карап бөпөлөдү. Келинине кийбегенди кийгизип аянч эмес, чыгармачылыгына карап шаардан чакан тамал берип бөлүп коюшту. Бар тапканыбыз жалгыз уулубуздуку. Ушунун баары сеники келиним. Биз кароолчу болуп эле коруп көбөйтүп беребиз дечү кайненеси. Малдуу тең турган адамдар экен айылда. Кийин Күнболот чет өлкөгө 1 жылга келишим менен иштөөгө кеткенде да кайнатасы сүрөттен тартып, үндүгүн үндүктөй, тоогун тооктой союп, каймак, май, сүт, айранга чейин Зыйнатка жеткирип, кайра акчада таштап кетчү. Айылда союшка семиз мал керек болсо, ушул Күнболоттун атасыныкынан табылчу. Семиз жылкы, семиз уй, борго байланган семиз койлор Күнболоттордун короосунан үзүлбөй коштолуп байланып турар эле. 4 кыздын ортосундагы Күнболоттун келинчегин келин эмес, кызындай көрүшчү эмес беле. Күркүрөтүп келин той беришип, балдарыбызга бат алып беребиз деп. Зыйнаттын аларга болгон жакшылыгы ошол болду. Келини келген сайын Зыйнаттын ичин астыртан карап, качан неберелүү болобуз деген ата-эненин үмүтүн быркырата ташка чаап туруп, күндөй болгон Күнболотту ойлоп да койбой,
Толкунбекти амал менен торуна түшүрүп, боюна болуп калгандан кийин этегин жаба албай үйүнүн ачкычын кошунага таштап, кара башын кийими менен алып чыгып кетти. Кийин Күнболот келип издегенде такыр жолукпай качып, акыр айласы түгөнгөндө жигит Зыйнатка бир жолу калбай кайра чет өлкөгө жол тарткан. Өмүрү чет өлкөдө өттү. Үйлөнбөй көпкө жүрүп, отпускага келгенде ата-энесинин, туугандарынын, эжелеринин кыстоосу менен ата-энеси тапкан айылдаш кызга бир көрүп үйлөнгөн. Ыймандуу, окуу жайын бүтпөгөн, айылдан али чыга элек жаш келинчегинен 6 балалуу болуп, үрөн бутагы өсүп, небере десе ак эткенден так эткен ата-энеси бирин жетелеп, бирин көтөрүп оңой эле калган. Анын үстүнө Күнболоттун балдары бүт айылда өстү. Көз жараарга жакын келинчеги айылга жөнөөчү да баласын 1 жашка чыгарып айылга таштап кетчү. Жарым жыл Күнболоттун жанында болсо, жарым жыл кайнене кайнатасынын маңдайында болуп, келиндик кызматын өтөөчү. Ата-энеден эрте айрылган эстүү кыз Күнболоттун ата-энесин өзүнүн ата-энесиндей урматтап сыйлап, алардын мээримине татыды. Батасын алып, алкоосун арзыды. Азырда Күнболоттун 2 оолу айылда, 2 бакандай кызматкер, кыздарынан да айылга турмушка чыкканы бар. Көз алдынан Күнболот менен жашаган күндөрдү өткөргөн Зыйнаттын бети эмнегедир дуулдап ысып чыкты. Жер шары тегерек деген ошо тура. Жолукпайм дечүле. 2 тоо көрүшпөйт, 2 адам көрүшөт. Өмүр бою аскер кызматында иштеген Күнболот эс алуудагы генерал деп уккан, бирок Кыргызстанда болгондо да Бишкекте бир райондо жашаарын уккан да эмес, билген да эмес. Дагы жакшы, небереси Нагима чукуранып ойгонду. Ордунан дароо туруп, небересинин бетин ачып, балага окшоп уйкусурап ыйлабай, чоң апасын көрүп жарк деп күлүп ойгонгон небересин көрүп, эч жүрөгү эзилип, айланып кагылып, жалынып жалбарып, колясканын жабуусун кайрып ачып, Нагимасын жаткан жеринен көтөрүп алып, 2 жакты көрүп барсын деп, кайра ороп чулгап олтургузду. Биз кетели. Неберлерим тамак иче турган убагы жакындап калды, деди. Зыйнат Күнболотко тике карай албай. Зыйнаш, Күнболот жумшак сүйлөдү. Мүмкүн болсо, телефон номериңди берчи, жазып алайын. Сүйлөшө турган сөздөр бар. Зыйнаттын жообун күтпөй чөнтөгүнүн телефонун алып жазууга беленденди. Зыйнат жок дей албай, жатка билген 2 номерин тең кайталады. Рахмат, Зыйнаш, сөзсүз чалам. Бирок жаман ойлобо. Биз бөлүшө албаган эч нерсе жок. Бирок сүйлөшө турган сөздөрүм бар, Зыйнаш. Сага жолдоо болбогудай убакытта чалам. Неберлериң уктаганда чалам, деп өзүнчө эле шашкалактады. Мейли, деди. Жер караган Зыйнат башын ийкеп, биз кеттик, деп бир чакырганда жетип келген кызын жетелеп, бирөөсүн сүйрөп жолуна түштү. Жакшы бар, Зыйнаш. Артына кылчайган Зыйнат дагы унчукпай башын ийкеп, Күнболоттун көзүнө көзү чагылыша түшүп, башын буруп кетти. Бул эмнеси? Деди, жолдо баратып. Бул эмнеси? Бул эмне болгон көз карашта, эмне болгон жолугушуу? Кызын дегнеңдете ээрчитип, бул жолу Зыйнат эрте басып, колясканы да бир башкача күч менен түртүп баратты. Башы чыңалып чыкты. Телефонун бербей койгонго бети чыдаган жок. Толкунбекке жолугуп калып, арзып калган ак никелүү күйөөсүнө бир кылчайбай басып кетпеди беле. Ажырашпай туруп ак төшөгүн тебелетпеди беле. Балекет кайдан жолукту? Эмне сөзү бар эми? Ушуларды ойлогон Зыйнат үйүнө кандай жеткенин билген жок. 53-тө Зыйнат азыр. Күнболот 10 жаш улуу, 63-тө экен. Канча жыл өттү арадан. Аскер адамы да зыңгырайт, өзүн жакшы сактаптыр. Келгиле, ойноп келдиңерби? Гүлзар жадырап жайнап тосуп алып, кыздарын чечинтип, колдорун жууп, үстөлгө олтургузуп алдыларына тамак кое баштады. Келиңиз апа, убагында келдиңиздер. Шорпом жаңы эле бышты. Сууп турсун деп балдардыкын куюп койгом. Гүлзар кайненесине кастрюльдан ысык шорпо куюп, үстүнө Зыйнат жакшы көргөн көктү себеледи. Зыйнат колун жууп келип тамакка олтурду. Эмнегедир өзүн башкача сезип тамагын араң ичти. Бул үй бүлөнүн бир артыкчылыгы тамактан кийин же кичине бош болуп калышса, дасторкон жайышып конфет менен, бал менен, варенье менен чай ичишкенди жакшы көрүшчү. Чай үстүндө жадырап жайнап сүйлөшүшүп, көп маселелерди чечишчү. Ар дайым тамактан кийин шашпай чай ичишип, кенен аркы беркини сүйлөшчү кайнене келин бул жолу анте алышкан жок. Күкү садагы болоюн. Бир аз жатайынчы бөлмөмө барып. Башым ооругансып, өзүмдү жаман сезип турам. Апа, эмне болду сизге? Дары берейинби? Келини шашып кетти. Ооруп калган жоксузбу? Жок, кызым. Үрпөйө түшкөн келинин көрүп, жайгара сүйлөдү Зыйнат. Бир аз эле эс алайынчы. Дарын азыр ичем. Зыйнат туруп, дары салуунчу кутудан 2 түрлүү дары алып ичти да бөлмөсүнө кетти.
ооруп калгандан Кудай сактасын. Гүлзар кабатырлана түштү. Кой десе болбой Нагиманы да өз алып алды. Түнү менен эки кызды бирдей караш оңойбу. Караптап калды го жашы өткөн неме. Апама аяндан калса, ушу неберелерин жанындай көрөт. Ооруй көрбү, алтын апам. Гүлзар ушуларды ичинен көбүрөп дасторконун жыйнап, ойноп жаткан кыздарынын үстүнө кирди. Апам кана? Суроолуу карады Заринасы. Кана апам? Акырын, апаң уктаганы кетти. Андан көрө барып ал жакка. Апа кичине эс алсын, чарчап турат. Гүлзар кызын алаксытуу үчүн телевизордун үнүн басаңдатып, Заринанын сүйүктүү мультфильми Маша менен Аюуну коюп берди. Дары ичип алып бөлмөсүнө кирип жаткан Зыйнат мелдиреп шыпыты тиктеп жатып, тынч эле уктап кетти. Дарынын күчү чын эле чарчагандык уйкуга жетеледи. Күндүз уктоочу эмес Зыйнат, жашынан иши көп болгондуктан кеч жатып эрте турчу. Кээде 2 күндөп уктабай ачуу көк чайды дембедем ичип алып, көгөрүп олтуруп сүрөттөрүн тартып бүтүрчү. Күндүз уктады дегиче түш көрчү. Зыйнат дагы да түш көрүп жатты, адатынча. Жайлоодо жүрөт. Күнболоттун ата-энеси чыкчу жайлоо. Кайдандыр жөө келе жатат. Колунда тамак аш салынган оор сумка. Бутунда жайлоого кийүүчү жакшынакай өтүк. Жай саратан болуп турса да, жакшынакай жазгы өтүк кийип алыптыр. Бутуна чапчак дагы, адеми дагы, кымбат дагы. Күнболоттордун үйүнө жакындаганда жоолугун таппай кайсалайт. Жылаңбаш киргенден уялып, кире албай тартынып, боз үйдө айланат. Же бир боз үйдөн киши чыксачы. Эми кантип кирет, жоолугу жок. Кайнатасы үйдө болуш керек. Кап, кайненем чыкса жоолук сурап салынып кирбейт белем. Жылаңбаш турганымды бирөө жарым көрбөс экен. Ушинтип жатып ойгонуп кетти. Алгач түшүнө албай, анан түш экенин, түштө дары ичип уктаганы эсине келди. Башы басылып, уйкусу канып калыптыр. Дароо саатын карады. Ой, 4 саат уктадыбы? Көзү умаштай ачылып ыргып турду. Кеч пешим болуп күйгүм түшө баштаган тура. Кыштын кыска күнү ушуда. Көргөн түшүндө кенен таразалап жоруй албай, ваннага кирип бети колун жууп чыкса, келини турат маңдайында. Апа, кантиңиз? Жакшы кызым, жакшы. Дарынын күчү да 4 саат уктаптырмын го. Жакшы болуп эс ала түшкөнүңүз өңүңүздөн көрүнүп турат апа. Мындан кийин күндүз бир маал уктап алып жүрүңүзчү, деди. Келини чын дилинен. Үсөнүң келер маал болуп калыптыр балам. Тамагыңы беленде. Мен Заринаны жуунтайын. Эртең бакчага барат да. Апа, убара болбоңуз. Экөөнү тең жуунтуп койдум. Телевизор көрүп олтурат кызыңыз. Беркиз уктап жатат. Ойгонор убагы болуп калды. Киринти бүтөөр менен уктаган. Зыйнат да кирип кызынын жанына олтуруп калды. Мойнуна ороло түшкөн небересин өйүп жыттап. Көзү кызы көрүп олтурган балдар үчүн жомокту болсо, ою көргөн түшүндө. Ой тобо, дейт. Бул ичинен, бул эмне болгон түш? Өмүр бою эле түшүндө бут кийимин жоготуп таппай келет. Өмүр бою эле түшүндө жоолугун жоготуп таппай келет. Же Күнболоттукуна, же Толкунбектикине жылаңбаш барып алып эле кайсалап жоолугун издей берет түшүндө. Анан жоолугу жок үйгө кире албай, эшикте жүрүп ойгонуп кетет. Бутунда болсо же эски галош, же жыңайлак, ар дайым бут кийимин жоготуп басып жүрөт. Жанагы түшүндө болсо тим эле чыкыйган өтүк кийип алыптыр. Жарашыгын айт да, ыңгайлуусун айт. Ой тобо, деди Зыйнат өзүнчө. Бул эмне деген түш? Эчеак унуткан Күнболоттун ата-энесиникине тамак аш көтөрүп алып барганым эмне? Ар кайсыны бир ойлогон Зыйнат бүгүн бир башкача болуп турду. Келини аны ооруп калды деп түшүндү. Кечинде Үсөн экөө Зыйнатка угузбай кеңешип туруп, эртең Үсөн Зыйнатка ысыгатагы путевка караштырмак болду. Чын эле канчадан бери эс ала элек эле Зыйнат. Зарина 4кө карап баратат, демек 4 жылдан бери эс ала элек. Небереси төрөлгөнү Зыйнат эч жакка чыга элек. Балалуу тооктой үрпөңдөп эле неберелеринин үстүнө түшө калат. Эми болсо бел чечип жатпай Нагиманы багып алганычы. Бакпаганда эмне, күндүз кечке колунда, түнкүсүн койнунда. Чыгармачылыгынан да алыстап кетти. Үсөн менен Гүлзар айтпай туруп апасына күтүлбөгөн белек тартуулайлы деп чечишти. Кыш болсо эмнекен, эс алып кичине дарыланып келсин. Бирок кыш деле аяктап баратат. 2 баланын ата-энеси болуп калышса деле бала булар. Эгер Зыйнатка айтса, кышта мага ал жакта эмне бар деп бармак эмес. Жок дегенде жазда барайын демек. Бирок Үсөн эртеси эле эрте менен барып, ысыгатага путевка таап келди. Муну уккан Зыйнат аргасыздан балдарынын көңүлүн кыя албай жолго камынды. Барбайым деп көрдү эле, Үсөнү да Гүлзары да эс алып келиңиз деп безилдешет. Мейличеми 12 күн экен. Анын үстүнө баламдын мага эс алсын деп арнап алган алгачкы жолдомос экен. Ырым үчүн да айныбай барып келейин. Өзү айткандай, мындан ары башка чоң курортторго да жиберип турам деп жатат го. Эртеси курортко камынып жаткан, түш оогон соң чыгып кетебиз деп Үсөн, Гүлзар, Нагима үчөө жеткирип келмек.
Үсөндүн эки кызы тең машинада жүрө берет. Кыйналышпайт да, кыйнабайт да. Машинага түшөөр менен экөө тең укташат. Курортко керектүү майда барат нерселерди алайын деп жакын дүкөнгө келген. Алчусун алып чыгып баратса, телефону шыңгырайт. Чоочун номер, жүрөгү бир башкача булкуп алды. Болду болбоду күн болот деп ойлоду. Да, акырын унчукту Зыйнат. Алло, Зыйнаш кандай? Бул мен күн болотмун. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Жолтоо болгон жокмунбу, Зыйнаш? Сүйлөшө аласыңбы? Ооба, дүкөндөн үйгө бараттым эле. Жакшы. Зыйнаш, эртең убактың кандай? Бир жерде чай ичип сүйлөшсөкпү дедим эле. Жай сөз. Оюңа жаман алба. Бирок биз жолугушуп сүйлөшүүбүз керек. Бош убактыңды айтсаң, ошого карап, мен бир тынчыраак жай караштырайын. Мен бүгүн жолго камынып турам. Алыспы? Жок, ысык атак эле. Балдар жолдомо алып коюшуптур. Эс ал дешет. Мен да макул болдум. Жакшы экен, Зыйнаш. Мен анда эртеңдерден чалам. Сен аман эсен жетип, жайгашып ал. Рахмат. Мейли. Күнболот телефонун өчүрүп койду. Балее болгон турбайбы? Зыйнат өзүнчө сүйлөндү. Эмнени сүйлөшөт бул? Тобо. Кетип баратып булардын бир ийнесине тийбей чыгып кеттим эле. Деги эмне аласасы бар менде. Аңгыча үйүнө да жетип келди. Дүкөндөн ап келгендерин сүйрөмө чакан сумкасына салып, жолго беленденди. Гүлзар эртеден бери ашканадан чыкпай, Зыйнаттын жакшы көргөн лагманын даярдап олтурган. Балдары менен чогуу тамактанып, кийим-кечесин алып жолго чыгып кетишти, ысык атаны көздөй. Заринаны Гүлзардын студент сиңдиси алып коймок. Зыйнат келгече ал сиңдиси эми бул жерде болуп турат. Кечки 5те ысык атага жете келишкен Үсөн менен Гүлзар апасын жакшылап жайгаштырышып коюп, эми жакшы эс алыңыз апа, дешип, Бишкекти көздөй жол тартышты. Ал күнү Зыйнат кечки тамакты ичип эле жатып калды. Кошуналары менен таанышканга да үлгүргөн жок. Зыйнат жайгашкан люкс номер тоонун түбүндө жайгашып, кадимки жөнөкөй корпустардан бир топ алыс экен. Бийик дагы. Процедураларга тээ төмөнгө түшүш керек. Бул жагы да өзүнчө эле гимнастика боло турган. Себеби төмөн түшкөн соң кайра 15 мүнөтчө өргө чыгат экенсиң. Жай баскан адамга 20 мүнөт кетчүдөй. Дагы жакшы, тамакты бул жерге алып келип берет экен. Эртеси эрте туруп, лыжный костюмун кийип сыртка чыкты. Тоонун абасы таза да муздакты экен. Зыйнат кечине ары бери басты эле, демигип чыкты. Али эрте, эч ким көрүнбөйт. Эки жагын карап, басышын жайлатып, жол четинде кайынга жөлөнүп бир аз эс алды. Тоолор шаңкайып, айланасын жаңы чыгып келе жаткан күндүн нуруна чагылышкан аппак кар курчап турат. Таптаза мындай тоонун карын Зыйнат көптөн бери көрөлөк болчу. Дароо сүрөтчүлүк шыгы ойгонуп жүрөгү туйлап, тоонун ушул көрүнүшүн таптаза аппак карын, булутсуз көк-мөк асманын полотного түшүрүп тарткысы келип кетти. Көз алдынан бул сулуулукту бир сыйрап өткөрүп, көк таза асманды, ак чокулуу асман тиреген тоолорду, ак кар ширеген күнгөй тескейди, апай беттеги жашыл арчаларды, анан бул тоо этектеген кайың, тал, бадалдарды, айлананы курчап жаткан аппак таза карды, тиги сайда эки четин калдыркан муз каптап, ортосунан муздак буу көтөрүлүп, күрпүлдөп агып жаткан чоң сууну өзүнчө иргеп көздөрүнө бекитип, көкүрөгүнө жазып жатты. Колу кистетилеп, мурдуна боектордун жыты келе түштү. Ырас эле келиптирмин деп көңүлү көтөрүлдү. Ысык атага мурун кийин кышында келген эмес, кышкы сулуулугу башкача тура. Дагы бир топ нары бери басып сулуулукка суктанып, анан бөлмөсүнө кирди. Азырынча жалгыз жайгашты. 2 кишилик, балким бирөө келээр. Бөлмөсүндө родоновый ванна бар экен. Жуунуп чыкса тамакка чакырышты. Люкста болгону 5 адам жашайт экен. Тиги корпустарда деле адам аз. Негизи кышкысын адам аз. Бул жерде апрелден тарта эле абдан көбөйөт. Процедураларга кезекке туруп чарчайсың. Ошол себептүү мен кышында келчү болдум, деди жанаша бөлмөдөгү келин. Эртең мененки тамакта эле жанындагылар менен таанышып алды Зыйнат. Эки жагындагы бөлмөдө тең 2 келин күйөөлөр менен экен. Бири нарындан, бири чүйдөн. Жаз келди, түйшүгүбүз башталат да. Кеч күзгө чейин баш көтөрө албайбыз. Гектарлап жер иштетебиз. Ушулай да бошойбуз. Анан дарыланып, эс алалы деп чечтик, деди ачык айрым Айгүл. Айгүл 43 экен, бирок өз курагынан бир топ жаш көрүнөт. Жолдошу Калыс экөө тең Сары Өзөн чүйдөн. Нарындык Батма болсо эгиздин түгөй экен. 42ге карадым дейт. Жолдошу Белек Көлдөнмүн дейт. Зыйнат атын эле айтып, толук жөн жайын айткан жок, сүрөтчү экенин да айтпады. Тамактан соң ылдый түшүп, врачтарга бир сыйра көрүнүп, өзүнүн ден соолугуна жараша дарылана турган болду. Түшкү тамак ичкенден кийин кечки 5ке чейин ванна алып, грязолечение алып, массаждын 2 түрүн алып кечкиртти. Кечинде балдары чалды. Неберлерине жалынып жалбарып, Заринасы менен бир топ сүйлөштү. Эмнемени таштап кетип калдың деп ыйлап жүрөт кызы. Сага сүйлөй турган куурчак алып барам деп араң сооротто.
Билинбей эле ортодон 3 күн өтүп кетти. Зыйнат чын эле чарчаптыр. Бул жерге келгенден бери уйкусу абдан жакшы. Таза абанын, тынчтыктын таасириби бут серппей уктоочу болду. Эрте жатып, кеч турат. Эртең мененки 8ге чейин уктап калчу болду. 4-күн дегенде ойгонуп алып, дагы бир аз жата түшөйүнчү деп тургусу келбей жаткан. Кайда шашмак эле, завтракка дагы 1 саат бар. Процедурасы саат 10 башталат. Телефону шыңгырап калды. Мынча эрте балдар чалбайт эле. Таңкы 8де ким чалат? Тегиндей турган телефонун алып, Күнболот чалып атканын көрдү. Да, Зыйнат адатындай акырын унчукту. Зыйнаш, кандай? Жайгашып алдыңбы? Жакшы турасыңбы? Эрте турчу элең, ойгонгон болушуң керек. Ооба, ойгоп элемин. Баары жакшы, жайгашып алдым. Люкста болсоң керек. Ооба. Жакшы. Гимнастика болуп жаткан экен. Люкс дарыланчу жерден алысыраак. 2 жолу эс алгам мен ал жерде. Бирок жайында болчу. Ооба, бир топ басыш керек экен. Зыйнаш, менин эртелеп чалганым жарым сааттан соң жаныңда болом. Эрте чыккам. Эртең мененки тамакка чейин жетип барайын дедим. Капа болбосуң, уруксаатсыз баратканым үчүн. Жагдайым ошондой. Алдын ала барам десем да бир шылтоон айтабы дедим. Эмнеси болсо да баратам. Эмне дээрин билбей элейген Зыйнат, келе бергиле. Эмнеге келме демек элем? Өзүңөр эле убара тартпасаңар, деди. Мейли анда, барып калам, деп Күнболот телефонун өчүрүп койду. Кокуй, келаткан эмнеси? Деп көөрөнүп алып, Зыйнат шапашып туруп, ыкчам кыймылдап, керебетин бөлмөсүн тартипке келтирип, жуунуп чыкты. Шаша спорттук костюмун кийип, көзгүнүн алдына келип чачын оңдоп, бетине крем сүртүп, үстүнөн упалап койду. Зыйнат көзгүгө каранып жатса, терезесинен чоң кара жип өтүп эшиктин алдына токтоду. Апей, жарым саат өтүп кеттиби? Жетигилерге келген машинабы? Андан калса тиги кошуналары күндө кор эмес, түрдүү машина келет көнүгө аларга. Эже, ооз тийип коюңуз деп эле нарындык келин менен чүйлүк келин күндө устукан, таттуу боорсок, нан алып келип берет. Эмнеси болсо да чыгайынчы деп курткасын кийип жатса эшиги тыкылдады. Ачса упузун болуп, гүлмүңдөп карап Күнболот турат. 2 колунда 2 чоң пакет. Уруксатпы, Зыйнаш? Киргиле. Күнболот кирип 2 чоң пакетин үстөлдүн үстүнө койду да, колун сунуп Зыйнат менен учурашып, колун кое бербей туруп, жүзүнө тигиле карап, анан акырын маңдайынан өөп, колун бошотту. Зыйнаш, тигил пакеттерди ач. Мен да бир пакет бар, ошону ап келейин. Кайра сыртка чыгып кетти Күнболот. Зыйнат ачкан деле жок. Жарым капун батчудай болгон чоң пакеттерди карап унчукпай турду. Аңгыча дагы бир чоң пакет көтөрүп кирди Күнболот. Зыйнаттын унчукпай турганын көрүп, ортодо турган чоң үстөлдүн үстүнө ап келгендерин жая таштады. Алгач май токуч, тандыр нандары, боорсокту алып чыгып койду. Ар бири желим баштыкчага оролуптур. Андан соң чөпөлөк баштыктан койдун бышкан жамбашын, 2 желеген, далысын, дагы бир топ чүйгүн эттерин алып чыкты. Аз-аздан болсо куйрук боор, май жөргөм, бышкан тышты кабыргалар. Дагы бир баштыктан бышкан чоң чучук чыгып үстөлдөн орун алды. Кып-кызыл алмалар, алмуруттар, мандарин, лимон, банан, апельсиндер, бир пачка кант менен жакшы чай да жүрөт. Бир пакеттен алманын, шабдалынын ширеси, анан койгон узун бөтөлкөдө чет элдик кызыл вино чыкты. Атайын идиштерде 3 түрлүү даяр салат бар экен. Бүкүлү бышкан чоң үндүк өзү эле бир чоң пакет болуптур. Баарын жайнатып үстөлдүн үстүнө өзү жайгаштырды Күнболот. Чай коесуңбу, Зыйнаш? Деди. Бул даамдарды атайын сага арнап ап келдим. Тарелка, бычак берсең, сенин чайың даяр болгуча, мен да буларды даярдай коеюн. Эмне дээрин билбеген Зыйнат чайнегин алып чай койду да, ашканага чыгып, чоң 2 табак, 3-4 тарелка, бычак, 2 пияла, 2-3 бокал алып келди. Күнболот олтургучка олтуруп алып, шашпай чоң табакка индюктун этин устукандады. Тарелкага чучуктан кыя кесип толтурду да, дагы бир табакка койдун бышкан эттерин толтурду. Зыйнат унчукпай чай демдеп келди. Зыйнаттын алдына тарелка коюп, Күнболот салаттан, чучуктан, үндүктүн этинен салып толтурду. Дагы бир тарелкага койдун далысын салып тартты. Дагы эле далыны, үндүктүн этин жакшы көрөсүңбү? Деди. Зыйнатка жылмая карап. Илгери жилик жебей, койдун далысын жакшы көрүп жээр элең. Тоок жебей, үндүктүн эти деп турчусуң. Унчуккан жок Зыйнат. Экөө маңдай тескей олтуруп чай иче башташты. Зыйнат боорсоктон оозуна салып, абдан даамдуу жасалганын сезди. Ким жасады болду экен деп ойлоду. Чучук да өзгөчө даамдуу экен. Бак бөжемди билесиң да, деди Күнболот. Сага барам десем, баарын бак бөжем даярдап бышырып берди. Үндүк болсо өзүбүздүн айылдан. Ата конушта 2 уулум бар.
Экөө тең чарба кармашат. Өзүбүздүн короодон кой алдырып, үндүк алдырдым Зыйнаш. Алмалар менен алмуруттар да өзүбүздүкү. Азыр өзүм да айылга көп барам. Койду да, үндүктү да кече бак бежемдигинде сойдук. Мен айылга көп каттаткан жанагы неберелер. Аларды айына бир барып жыттап келбесем болбойт. Оозуна сөз келбеди Зыйнаттын. Күнболот болсо кең кесирип олтуруп жадырап жайнап сүйлөп жатты. Маанайы ачык тимеле. Улам Зыйнатка тамак кыстап коет. Андан алсаң, мындан алсаң деп. Чын дилинен арнап ап келгени көрүнүп турат. Зыйнат жакшы көргөн айылдын тамактары эсинде экен да. Кызык, аялы кайда мунун деп ойлоп койду. Күнболот алдына койгон өзү жакшы көргөн тамактарды Зыйнат чөп башылап жеди. Таң эртеңден эле күчтүү тамак ичкенге болбос. Жей берем, деди Күнболотко. Муздаткыч турат го. Рахмат, мынча ура тартпасаң да болмок. Зыйнаш, деди Күнболот. Билип турам, эмне эле мынчалык издеп келип калды дээрсиң. Ачык айтайын, процедураңа дагы 1 саат бар экен. Мен сени өмүр бою издедим. Ал жерден тапсам, ал жерден, бул жерден тапсам, бул жерден жылт коюп качып жолукпадың. Казакстанга кирип кетип, дайыныңды таптырбадың. Айлам кеткенде сыртыңдан гана кабардар болуп, ошого каныйет кылдым. Чогуу жашаган 3 жылда мен сенин көңүлүңдү калтыргандай иш кылган жок элем. Эми баары өттү кетти. Мен сенден өткөндү козгоп, отчет алайын деп келип олтурганым жок. Кудайга шүгүр, бактылуу экенсиң. Кудайым ошону кут кылсын. Менин келип олтурганым өзүң күйүп турган кызыл жалындын ортосунда таштап, бир кыл чайбай кеткениңден кийин дегеле аял затын көргүм келбей, көп жылды жалгыздыкта өткөрдүм. Үйлөн, неберелүү кыл, биз карып баратабыз деп зыркыраган ата-энемди кыя албай, сыртынан бир көрүп үйлөнгөн келинчегим бактыма жараша жакшы чыкты. Менден 12 жаш кечүү, ата асыл. Болгон билими 10 класс, бирок көкүрөгү тунук экен. Минтип очор бачарбыз. Ушул күнгө чейин мени тике карабайт. Азыр айылда, негизи көпчүлүк айылда болот. Сүйбөгөн аялдан сүйүктүү балдардын атасы болдум деп, илгери бирөө айткандай, сүйүктүү 3 уул, 2 кызым бар. Балдарым ордордунда, бардыгы турмуш күткөн. Гүлдөй жайнап, неберлер өсүп жатат. Азырда кичүү келиним кош бойлуу. Ата-энем келинибизге 2 дүйнө араазыбыз деп батасын берип жүрүшүп, бул дүйнөдөн өтүштү. Атамды атасындай көрүп, апамды апасындай көрүп сыйлап алган асылды эжелерим эле эмес, бүт туугандар, бүт айыл жакшы көрөт. Балдарым бүт айылда өстү. Мен болсо сенден ажырагандан кийин кучагым жарага толгон жок. Караганыңды бир көргөнгө зар кылдың. Эмне болгонуна түшүнбөй, көп жыл жан дүйнөм жабыркап сыздап жүрдүм. Сени күнөөлөбөйм, Зыйнаш. Сүйгөн адамыңа таарыныш, сүйгөн адамыңды күнөөлөш мүмкүн эмес экен. Таза сезим таарынтырбай, сүйгөн жүрөк коргоп турат экен. Асыл эмес эле, асылды сен деп элестетип, сени көрүп, сенин элесиң менен жашадым. Албай кошту жаңылып, Зыйнаш деп канча рет жүрөгүн оруттум. Дагы деле жүрөгүн оорутуп келе жатам. Жүрөк деген жаман нерсе тура. Сени унутуш кыйынга турду. Сени ойлоп жатып уктап, сени эстеп ойгонуп келе жатам ушу күнгө чейин. Эми эмнебиз калды? Мына 63 жаштын чайын ичип олтурам. Алгачкы күнү асылга кандай салкын болсом, ортобузда ошол салкындык сыймам эле сакталып калды. Балдарыбызга бактылуу ата-эне болгонубуз менен жеке бактыбызга жете албадык. Ушул күнгө чейин чечилишип сүйлөшө албайбыз. Баардыгын өзү башкарып, өзү тейлеп, мага отчет гана берип коет. Айлыгымды чыпчыргасын коротпой колуна салып берем. Баш кийимден тартып, бут кийимиме чейин өзү сатып келет. Сыйлайм, урматтайм, кадырлайм, бирок сени менен бактылуу боло алгандай бакытты сезе алганым жок. Кыскасы, сени унута алганым жок, Зыйнаш. Эми көбү кетип, азы калган өмүрдүн күзүндө, болгондо да кеч күзүндө жолугушуп олтурабыз. Эми сени кайрадан жогото албайм. Анда-санда көрүшүп, сүйлөшүп турганга уруксат бересиң деп ойлойм. Мен баарынан кабардармын. Өзүңдү капысынан көрүп калгандан кийин сыртыңдан бир ай темселеп, көрүнбөй ээрчип кароочу болдум. Кокус эле көрүнсөм, баягыдай болуп дайыныңды таппай калчудай сезилди. Көңүлүм калып коркуп калыптырмын сени жоготуудан. Мүмкүн карлыктын белгиси. Качан гана жашаган үйүңдү, үсөндүн мастерскойун тактап билгенден кийин сага жолугуп учураштым. Унчукпай мелтиреп угуп олтурган Зыйнат саатын карап кечигип жатканын түшүндү. Дароо байкаган Күнболот: "Мейли, Зыйнаш", деди. "Сен кечикпе, мен кетейин. Бата кылалы да Сурконго. Айтчумду айттым. Кудай буйруса, дагы көп жолугушуп, көп сүйлөшөрбүз." "Ооба", деди. Зыйнат да чын ниетинен: "Дагы сүйлөшөбүз. Күнболот, кечир мени, кечире алсаң.
Сага жаман оюн болсо буйрубасын. Тагдыр бешенедеги жазуудан эч ким кача албайт экен. Кээде ошентип ойдо жок нерсе болот тура. Ал кезде сага жолугуудан качкан себебим баары бир сенин таза сезимиңе жооп таба албагандан кийин сени да өзүмдү да кыйнагым келген жок. Сени үмүткөр кылгым келген жок. Биротоло түңүлсүн дедим. Сенин өз бактыңды табаарыңа ишендим. Чынын айтсам, мен үчүн да күтүлбөгөн иш болду. Айттым го, адам эртең эмне болоорун билбейт тура. Өзүң айткандай өттү кетти. Кудайга шүгүрбүз. Азыр экөөбүз тең. Мен үзгүлтүккө учуратпай дарланганы барайын. Ооба, деди күңгүрөнгөн Күнболот башын ийкеп. Өттү кетти. Эми эстөөдөн, өкүнгөндөн не пайда? Дагы бир кайталап суранаарым көрүшүп туралы. Ушуга уруксат бер мага. Албетте, деди Зыйнат күттүрбөй. Кудайдын буйруган күнү жолугуп баарлашып турабыз. Өзүң айткандай өмүрдүн күзү келип турат. Кемелибизге келмек тургай өтүп баратабызбы деп ойлойм. Сени мындан ары капа кылгым келбейт. Колумдан келгени жакшы сөз экен. Аны аябасмын. Экөө дасторконго бата тилеп орундарынан турушту. Сен чыга бер, деди Зыйнат. Мен буларды муздаткычка жайгарып, анан кийинип чыгам. Мейли, көрүшкөнчө, чалып турам. Мейли, деди Зыйнат жадырай күлүп. Жылуу коштошушту булар. Күнболот Зыйнаттын колун кыса кармап өзүнө тартып, маңдайынан өбүп чыгып кетти. Зыйнат бир аз турду да үстүнө курткасын иле салып артынан чыгып, машинасын от алдырып жылытып жаткан Күнболотту тиктеп турду. Күнболот да Зыйнатты карап күлүп койду да колун булгап машинасын бура баштады. Жүрүп кеткен машинаны узата карап туруп, машина имерилип ылдый түшүп кеткенден кийин гана бөлмөсүнө кирип, дасторконун жыйнап кирди. Күнболоттун ап келгендерин батыра албай убара тартты Зыйнат. Муздаткыч чакан, кошуналарына 2 чоң тарелкага койдун жиликтеринен тыштуу кабыргадан салып, нан, боорсок кошуп, алма, алмурут кошуп, дароо алып кирип берди. Кудай жалгап чыгыша элек экен алар. Калганын эптеп муздаткычына жайгарды. Койгон кымбат кызыл вино ачылбай, алда муздаткычтан орун алды. Карасаң, деди Зыйнат, менин жакшы көргөн виномду таап келгенин. Португалиянын кызыл виносу азырда сейрек учурайт. Бирок менин ичпей калганым качан? Мейли, Гүлзарымдын апасына кудагыйым алып барып берем. Зыйнат кудагыйын үзүлүп түшүп сыйлачу. Аларсыз тамагынан жакшы тамак өтчү эмес. Балам, сенин кайын журтуң жамандык жакшылыгыңды тең бөлүшө турган адамдарың, сени сыйлап ала турган, сенин сыйыңды көрө турган адамдарың деп үсөнүнө да айтчу. Ал күнү Зыйнат көңүлдүү жүрдү. Уул келининен да, неберелеринен да бөлөк бирөөгө ушул курагында керек экенин туйду. Күнболоттун айткандарында калет жок экенин түшүндү. Билет да, Күнболот кандай Зыйнат деп зарласа, Зыйнат да так ошентип Толкунбек деп зарлап келди. Өмүрү бүт Толкунбек деп өттү. Бир айырмасы, Зыйнат Күнболотту көрүнбөй күйгүзсө, Толкунбек Зыйнатты көрүнөө күйгүзүп, көрүнөө зарлатты. Жанын гана берген жок Зыйнат Толкунбекке, жүрөгүн сууруп карматкан жок колуна. Калганынын баарын кылды, баарын жасады. Көзүнө көрүнбөдү Толкунбектин. Өзүнө жылдаткен сезими ойгонуп, жылыта албасын, жайнагүл деп уктап, жайнагүл деп ойгонгон Толкунбектин жүрөгүн ээлемек тургай, кичинекей эле бир бурчуна сыя албасын түшүнгөндөн кийин гана Зыйнат Толкунбекти өз жолуна кое берип, өзү өз жолуна түштү. Күндөр тез өтүп жатты, билинбей эле бир жума өтүп кетти. Күнболот күнүгө кечинде чалат, узакка сүйлөшүшөт, сөздөрү түгөнбөйт, күндүз жолтоо болбоюн деп чалбайт. Кечинде болсо Зыйнатты зериктирбейт, ден соолугун сурап, жакшылап дарлануусун, тамакты жакшы ичүүсүн, өзүнө жакшы кароосун өтүнөт. Мүмкүн бир нерсе керектир, айт, жеткирип берейин дейт. Кем карчың жокпу, кыйнаган жагдай жокпу, үшүгөн жоксуңбу дейт. Анан калса, Күнболот СМСти кыйын жазат экен. Алгач эрөөн көрүнчү Зыйнатка, ушул курагыбызда СМС жазышкан уят эмеспи дечү. Эми көнүп калды. Күнболот болсо күнүгө СМС аркылуу Кутмантан каалап, күнүгө СМС аркылуу Бейпилтүн каалайт. Күнболоттун жылуу жумшак жакшы сөздөрү, Зыйнатка арналган мээрими, камкордугу Зыйнатты акырын билинбей арбап, өзүнө тартып баратты. Туура бир жума дегенде Асан менен Үсөн, Гүлзар, Зарина, Нагима баш болуп келишиптир. Айзат жаш баласы менен келе албаптыр. Андан калса Султан ыйлаак чыкпадыбы. Тамак ашын көтөрүп келген келини Зыйнатты көрүп алып кубанганын айтпа. Апа, келгениңиз сонун болгон тура. Караңызчы өзүңүздү күзгүдөн. Тфү, көз тийбесин апаке байым. Тим эле жашарып, сулуу болуп кетиптирсиз. Мурда эле сулуу элеңиз, эми ого бетер өңүңүзгө чыгып калыптырсыз. Дагы бир топ күн эс аласыз да. Араң эле бир жума өттү го. Чын эле чарчаган турбайсызбы апаке? Чын эле дешти Асан да Үсөн да. Кудай кут кылсын Зыйнат апа.
эс алуу сизге жагыптыр. Зарина менен Нагиманы өбүп жыттап, Зыйнаттын сагынычы таркабай, түшченде келген балдарын кечинде араң узатты. Күйгүм керип көз байланып калган убакта кетишти балдары. Зарина кетпейм деп ыйлап араң дегенде алдап соолап узатты Зыйнат. Балдарап келген эт ашты, таттууларды, бышкан тоокту кошуналарына ооз тийгизди. Бактылуу эжекенсиз, окшошкон эгиз азаматыңыз бар экен. Кандай аял эгиз төрөйт? Деп суктанышты Батма менен Айгүл. Андан да коёндой окшоштугун деп таң калышты. Ооба деди Зыйнат. Эгиз уулдарым бар ушундай. Мен өзүм эгиздин түгөйүмүн деди Батма. Бирок мен эгиз балалуу болгон жокмун. Зуура болсо катарынан 2 эгиз төрөдү. Биринчиси эгиз кыздар, экинчиси эгиз балдар. Кудайдын бергени да деп Зыйнат бөлмөсүнө жөнөдү. Бул жолунда күн боло чала турган убакыт болуп калды. 2 баламдын атасы бир, энелери 2 бөлөк деп жайна эч убакта айтчу эмес. Окшошкон каралдыларым деп турчу. Элдин баары Жайнанын эгиз балдары, Толкунбектин эгиз балдары деп кеп кылышчу. Зыйнат да эч убакта айтпайт, экөөнү бир тууган деп. Жайнагүлдүн салтын сактап, билбеген, сураган жаңы тааныштарга эгиздер, эгиз балдарым деп гана коёт. Чын эле кирээр менен күн болот чалды. Дагы көпкө сүйлөшүштү. Зыйнат балдарынын келгенин айтты, неберелерин, айрыкча Заринанын ыйлап кеткенин, Адеп апасын сурап качан келет деп сагынганын, апама алып баргыла деп кыйнаганын, Нагиманын бир эле жумада бир топ торолуп тостоңдоп калганын, Зыйнатты унутпай таанып көкүрөгүнө башын жөлөп улутунганын, кетээринде кел деп чакырган Гүлзарга барбай, өзүнө ыктап качканын көпкө чейин айтып түгөт албай, сүйүнүп саймедиреди. Күнболот болсо аялы Асылдын дагы деле айылда экенин, айылсыз ага күн жок экенин, Бишкек эле эмес, чет өлкөдө деле айылга качып турганын, шаарга дегеле көнө албаганын, кээ бир адамдар шаарга тез көнүп, шаардык болуп калса, Асыл мурда кандай болсо ошол бойдон өзгөрбөй, айылдык сапаттарын сактап калганын айтты. Мүмкүн айтпайт беле Күнболот. Зыйнат сурап жиберди, аялың келдиби деп. Кыйын го сага, деди Зыйнат. Ушу жашыңда келин качан чай берет деп олтурушуң. Келди аялыңды, же өзүң жанына бар, кирип койгон кантет? Ой, деди Күнболот. Биринчиден коробуз бир болгону менен мен өзүмчө турам. Чоң там, анан 3 комната временкалуу үйдү сатып алганбыз. Асыл экөөбүз временкадабыз, баардык шарты бар. Чоң тамда келиним менен балам. Тамакты өзүнчө салынган кышкы кухняда ичебиз. Келин бүт даярдап коёт. Мен аскер адам эмесминби? Көп жыл жалгыз жашадым. Бүт колумдан келет. Келинди күтпөй эле чайымды өзүм кайнатып иче берем. Анын үстүнө Асылдын таанышынын келини бир жумада келип, бир сыйра үйдү жыйнап киргокту жууп кетет. Там өтө эле чоң, короо жайда чоң. Келин жалгыз жетишпейт. Анын үстүнө кош бойлуу. Ал келинге Асыл атайын акча төлөйт. Билбейм канча төлөйт, бирок төлөйт. Ал келин бизде 5 жылдан бери иштейт. Өзүбүздүн адам болуп калды. Асыл көрсөтүп тайындагандай кийимдеримди бүт жууп, зыңкыйтып үтүктөп коёт. Бүгүн эле Асыл чалды. Кийимдериң кичине эле кир болдубу? Чечип, кир жугуч машинага сала бер. Носкилериңди дагы деп. Биринчи жолу кетип жатты беле. Асыл өмүр бою ушундай го. Венера суббота келип жууп берет дейт. Тиги келиндин аты Венера. Билем Венеранын жууп кетерин. Кирдедиби чечип коем, тазасын, үтүктөлгөнүн кийип алам. Тамакты болсо келиним жасап муздаткычка салып коёт. Күнүгө кечинде сурайт. Ата эмне тамак жасайын, эртеңкиге эмне жейсиз деп. Келиним оштук эмеспи, тамакка уста. Ашты катыра басып, лагманды укмуш жоёт. Жасаган самсасын жесең, экинчи башка самса жегиң келбейт. Эмнеге өзүң айылга барбайсың? Мүмкүн айылга барып жашасаң жеңил болмок. Минтип жалгыз олтурбай, дейт Зыйнат. Ырас Асыл айылды таштай албаса, сен бар да. Бармакмын Зыйнаш. Өзүмдүн туулуп өскөн айылым, ойноп чоңойгон үйүм. Башкача айтканда, өз үйүм, өлөң төшөгүм. Ата-энем ошол жерде жатат. Билесиңби, сен экөөбүз жашап жүргөндө жума сайын барчубуз. Бирок сенден бөлүнгөндөн кийин мен 7 жыл барган жокмун ал айылга. Ата-энем, эжелерим өздөрү келип турушту. Мен барсам эле аялы таштап кеткен күн болот деп, мени баары сөөмөй менен көрсөтүп карап, аяп тургандай сезилчү. Туугандардан, достордон уялдым, тартындым, намыстандым. Достон көп душман барын билесиң да өзүң. Ошол боюнча мен айылдан четтеп калдым. Ата-энемдин көзүнүн терүүсүндө эң кичүү уулум төрөлгөндөн кийин Асыл айылда 2 жыл катарынан жүрдү. Мен Прагада 2 жыл жалгыз жашадым. Табышым жакшы эмес беле. Ага чейин да жыйнаган акча бар эле. 7 жыл бойдок жашаганда акча бир топ эле топтолуптур. Асыл ошол 2 жылда айылга келишкен там салдырды. Атам баш көз болуп берди. Долбоорун Прагадан чийдирип жасаткам.
ата энеме арналган там болгондуктан акчаны аяган жокпуз. Өзүм курушпасам да чыгымын бүт көтөрдүм. Азыр ортончу уулум менен асыл ошол үйдө турат. Туну уулум өзүбүздүн совхоздун директору эмес беле, союз убагында. Азыр пчела совхоздун генеральный директору. Биздин райондун балын дүйнөгө таанытып жатат. Ошол эле тамдын долбоору менен өзүнө үй салып бөлүнүп чыгып кеткен. Ортончу уулум болсо райондогу ооруканада терапевт врач. Кичүүсү Бишкекте сот тармагында иштеп жүрөт. Кыздарым экөөү тең банктын кызматкерлери. Бирөөсү өзүбүздүн райондо айыл банкта башкы бухгалтер. Бирөө кантта иштейт. Жолдошум мага окшоп аскер адамы. Күйөө балам майор. Азыр келечеги алдыда деп ойлойм. Зыйнат менен Күнболот ушинтип сүйлөшүшүп, бир топ убакытты өткөрүшөт. Сөзүнүн акырында сөзсүз түрдө Зыйнаттын өзүнө көңүл буруусун, ден соолугун кароосун, тамакты жакшы ичүүсүн, жакшы уктоосун суранат. Эмнегедир Күнболот жашоосуна пайда болгондон бери Зыйнаттын көңүлү куунак. Эмнегедир толбой жүргөн бөксөсү толгондой. Мүмкүн канча жылдан бери Зыйнатка эч ким кам көрбөй, Зыйнатты эч ким ойлобой, Зыйнат эч кимден жакшы сөз укпай, Зыйнат эле бүт бардыгын өз мойнуна алып, мир туугандарынын бүт баарына жардам берип, тапканын тепе-тең бөлүшүп, ар кимин өз ордуна коюп, турмушка чыкканына сеп берип, үйлөнгөнүнө калың төлөп, ата ордуна ата болуп, эне ордуна эне болуп, түйшүк гана тартып жүргөнгөбү же Толкунбек үчүн жанын миң азапка салып, күнү тыным, түнү уйку көрбөй иштеп, акча таап, эр болуп кетээр мага, эмгегимди баалап, сүйүп кетээр мени деп, алдына алкынган машинаны мингизип, үстүнө адеми кийимди кийгизип, ичпегенди ичирип, жебегенди жегизип, бирок анысы бир тыйынга бааланбай, Зыйнаттын май бергени, Жайнагүлдүн суу бергенине татыбай, жадаганда кечтим байдын кызынан деп, колун куушуруп жалгыз калганынанбы, эр болгон эркегинен бир жакшы жылуу сөз укпай, алуулунгон таза махабатына муздак суу себилгенинеби? Болбосо, сүйөм деп ашык болгон казактардын кыраан оолу Шерхандын да мас болгондо өзүн өзү башкара албай, Зыйнатка катуу айтып таарынтканынанбы? Иши кылып, баары чогулса керек. Эмнегедир Зыйнат кимдир бирөөнүн жылуу мамилесине, жакшы сөзүнө, кимдир бирөөнүн Зыйнатка кам көрүүсүнө, кимдир бирөөнүн Зыйнатка болгон аруу, таза махабатына аябай эле муктаж болуп калыптыр. Мүмкүн өмүр бою бир туугандары үчүн жашагандан, балдары үчүн жашагандан чарчадыбы? Балдарынан чарчабай калсын, бул жөн эле го. Эмнеси болсо да кимдир бирөөгө сүйөнүп, кимдир бирөөгө таянып, кимдир бирөөгө таарынып, назданып, эркелегиси келип, ой тобо. Зыйнат өзүнөн өзү уялды. Баарын жыйыштырбады беле. Табияттын мыйзамын ким тыя алат? Зыйнат да, Күнболот да адам. Өмүрдүн көзүндө турушса да жүрөктөрү жаш болчу. Анын үстүнө Зыйнат да, Күнболот да сүйүүлөрүнүн азабын абдан тартышып, азилин билмек тургай сезишкен жок. Күнболот Зыйнат деп Күкүк болсо, Зыйнат Толкунбек деп Зейнеп болду. Ак сүйүүлөрүнүн курмандыгы болгон экөөнүн тең армандары ичинде болчу. Толкунбек жибекке үйлөнүп кыздуу болгондон кийин Зыйнаттын эркек аттуудан таптакыр үмүтү үзүлүп, мындан ары неберелери үчүн гана жашап, 5 убак намазга жыгылып, 30 күн орозону жазбай кармап, ачкыл менен биротоло коштошуп, туура жолго түшүп, карылыкты татыктуу тосуп алганга камынып жүрбөдү беле. Өзү айткандай, адам эртең эмне болоорун билбейт тура. Ойдо жок жерден 3 уктаса түшүнө кирбей калган биринчи күйөөсү Күнболот пайда болуп олтурат. Күнболот менен 3 жыл жашап жаман жакшы айтышкан эмес. Күйөөсү сүйүп, күйүп, Зыйнаттын аркасынан чуркап жүрүп үйлөнгөн. Дегеле Күнболоттун жаман жактары жок десе болчу. Аял деген эне дегенди урматтап сыйлаш керек. Аялга кол көтөргөн эркек акмак эркек. Аял эмес, керек болсо малды урбаш керек дечү атасы. Атанын жакшы тарбиясын алган Күнболот чынында эле бирөө малды катуу чаап сабап жиберсе чыдай албай кетчү. Малдын эти оорубайт бекен. Тили жогунан айта албай калды да деп жаман болчу. Чогуу жашаган 3 жылда Зыйнатка катуу сөз айтмак турсун жаман көзү менен карабаган. Жаш кезде анчалык көп сүйлөөчү эмес, шарактаганды жактырбаган түнт, сөзгө сараң немеле, эми тимеле сайрачы болуп калыптыр. Мүмкүн карлык деп ойлоп койду Зыйнат. Эмнеси болсо да абдан өзгөрүптүр. Ушул ысык атадагы бир аз эс алуу Зыйнаттын жашоосун таптакыр өзгөртүп, башка нукка бурду. Ушул бир аз күндүн ичинде кой дегенге көнбөй, Күнболот 3 жолу келип кетти. Ар келгенинде Зыйнат жакшы көргөн койдун далысы менен Зыйнат жакшы көргөн үндүктүн этин бышырып келет. Акыркы келгенинде Зыйнат бир аз тумоолоп калган. Өзү күнөөлүү, ысык ылайда жатып, андан соң душка түшүп, кайра родоновый ванна алып, анан жылуу кийинип алып жатаканасына баратса, жолунан таанышы чыгып калды.
Ал тааныш аял кечээ эле келиптир. Ваннадан чыктым дегенине карабай, шакылыктап сүйлөп, өткөн кеткенди айтып, Зыйнатты 10 мүнөттөй кармап койду. Кечки суукта Зыйнат дагы 15 мүнөттөй басты. Апкыт сапкыт 6 күн, атаны койкуй каты күн деп, илгери бир бай малын жут калдырып кейгендей, февралдын чамынган акыркы суук күндөрү болчу. Жөтөлүп эти ысып чыкты ал түндө. Бүгүн эрте менен ооруп калганын айткан Күнболотко. Телефондон жөтөлүп, үнү каргылданганын уккан Күнболот Зыйнатка айтпай түш оогондо Бишкектен чыккан. Кеч пешимде күтүүсүздөн келип калды. Ооруп турган Зыйнатты көрүп, машинасын ылдый айдап түшүп, атайын машина койчу жайга токтотуп келди да, болбой ар келгенинде ала келип, эми муздаткычта үчөө болуп калган Зыйнаттын тээ илгерки жакшы көрчү Португалиянын кымбат кызыл винолорун ачып, өзү билчү дарысын жасап кирди. Тамак берчү аялдан кичине казан плитка таптырып алып, тиги винолорду казанга куюп жылыта баштады. Зыйнаш, азыр бир аз чыда жаным. Глинтвейн жасап берем. Дароо жакшы болуп кетесиң, деп билгенин кылып жатты. Алгач винону ысытып кайнай баштаган кезде ага өзү ала келген эмбир, гвоздика, ачуу калемперди кошуп кайнаган кезге жеткирип, анан жаңы кайнап чыккан ысык винону чыгарып коюп, бышырып келген этинен кайра пиязын көп кылып кып-кызыл кылып коордак кооруп, коордагы бышкан кезде илеби кайта түшкөн виного балды шашпай жакшылап аралаштырып, анысын кайра бутылкага коюп, анан үстөлдүн үстүн жайнатып жасап, ысытмалап жаткан Зыйнатты тургузуп, дасторконго чакырды. Зыйнаттын ой боюна койбой, 2 бокал Глинтвейнди катарынан ичирип, артынан ысык коордакты болбой жедирип, коордактын артынан дагы бир бокал Глинтвейнди алдырып жиберип, кайра тумчулап жаткызды. Ысык коордак менен бал аралашкан 3 чоң бокал кызыл винону ичкен Зыйнат чабалактап жатып уйкуга кетти. Күнболот ал күнү жанында түнөп калды. Зыйнат бир убакта ойгонсо гүл шалтырдеп калыптыр. Шейшептери суу тимеле. Турайын десе үстү оор жабылыптыр. Шейшебин, үстүндөгү түнкү көйнөгүн алмаштырбаса болбойт-го. Ордунан турганга козголгондо эле Күнболот ыргып туруп светти күйгүздү. Аябайттыр дептирмин, бүт суу, деди Зыйнат. Алмаштырбасам болбойт. Турба, деди Күнболот. Эмнен кайырды, мен алып берем. Тиги шфанерди ачсаң, тигине турбайбы, көк чука кылат. Ооба ошол. Бирок ашыкча шейшеп жок да. Мен чыгып турам, деди Күнболот. Сен тез которунгонда бул керебетке өтүп чат. Сенчи? Саат 3 болуптур. Бир аздан соң жолго чыгам. Ага чейин сагадагы Глинтвейн кайнатып ичирип кетейин. Күнболот чыгып кетти. Зыйнат аябай тердептир. Үстүндөгү көйнөгү сыгып алма, чачтарына чейин суу. Түнкү көйнөгүн чечип башкага алмаштырып, үстүнөн жука халатын кийип, чачын полотенце менен кургатып, тиги керебетке өтүп жатты. Бир аздан соң Күнболот кирип, кайрадан плитканы сайды да, кайрадан кечээги ишин улантып кирди. Түнкү саат 3:30. Зыйнаттын уйкусу канып, көңүлү ачык. Кечиндеги оорунун бири жок. Башын бийик кылып Күнболотту карап жатты. Глинтвейн күчтүү экен, деди Күнболотко. Чет жакка чыкканда ресторандардан көрүп иччү эмесмин. Жакшы жардам берди го мага. Мыкты жасапсың. Кайдан үйрөнүп жүрөсүң? Германияда иштеп жүргөндө. Немецтер оорубаган күндө да жасап ичишет. Биздин тилге которгондо ысык шарап дегенди билдирет. Глинтвейнди байыркы Рим орто кылымда эле жасап ичишкен. 18-кылымдан тартып Европага тараган. Улуу Британия, Австрия, Германия майрамдык ярмаркаларда сөзсүз Глинтвейн сатышат. Глинтвейндин ароматчытынан Рождество майрамындагы ярмаркаларда кыя өтө албайсың. Ар бир өлкө өзүнүн ыкмасы менен кайнатат. Мен сага немец элинин ыкмасы менен жасап бердим. Азыр да жасап берем. Суук тийгенге мындан өткөн дары жок. Суук тийгенге эле ичпей, депрессияда, психический расстройствода да абдан жакшы жардам берет. Ушул тапта Россияда, Украинада, ири кафе-ресторандарда сөзсүз Глинтвейн бар Зыйнат. Күнболот буларды айтып, кайрадан Глинтвейн жасап кирди. Чын эле жыты буркурап чыкты. Корица, гвоздика, калемпир, имбир, апельсин, бал кошулган винодон бир чоң бокал жутуп алып, Зыйнат кайрадан уйкуга кетти. Күнболот болсо дежурный аялды чакырып Зыйнатты дайындап, Зыйнатты жылуу жаап, маңдайынан өүп коюп чыгып кетти. Зыйнат ойгонсо күн чачырап тийип туруптур. Саат 9. Дагы тердептир. Дагы кийими суу. Бирок түндөгүдөй эмес. Эшикти ачкыч менен ачып, тамак алып кирди. Тамак берген аял. Зыйнат эже, түндө жолдошуңуз кеткенден кийин сыртыңыздан кулптап койгонбуз. Ал киши дайындап кетти эле. Азыр шейшебиңизди алмаштырабыз. Тиги аял үстөлдүн үстүнө каша, ысык чай койду. Зыйнат ордунан туруп, дагы кийимин алмаштырып, тиги Глинтвейндин калганын ысытты. Кесир болбосун, деди өзүнчө күбүрөнүп. Бирок кашаны жегим келбей турат, деди.
Күнболот ап келген бышкан этке туздан себелеп ысытып, салат кошуп тое жеди да Глинтвейнден дагы бир чоң бокал ичип, шейшебин алмаштырып койгон керебетине кайрадан жатып уйкуга кетти. Телефонун бая эле өчүрүп койгон. Ошо менен Зыйнат түшкө чейин уктады. Уйкусу канып, көңүлү ачык, куландан суу болуп турду. Бул жолу тердебептир дагы. Бул күнү Зыйнат дегеле эшикке чыккан жок. Түшкү тамакка да барбады. Күнболот ап келген плиткага бышкан этти бир аз сууга кайрадан асып абдан кайнатты. Шорпосуна пияз, калемпир, туз кошуп ичип, эзилген этти шашпай олтуруп жеп, артынан Глинтвейндин калганын бүт ичип алды. Тыбыт жолугун талысына жамынып, чыгармачылыгына олтурду. Карегине катып, көкүрөгүнө батырган картиналарын ала келген альбомдун барактарына чиймелеп, карандаш менен тартып түшүрө баштады. Кеч пешимге чейин иштеди. Бир топ эмгек даяр болду. Башкача айтканда 3 пейзаж тартса болот. Тарта турган иштери даяр болуп калганга Зыйнаттын эс алгысы келбей калды. Чыгармачылык ышкысы козголуп, колу кычышып, кестесин сагынды. Тыбыт жоолугун далысына жамынып, чыгармачылыгына олтурду. Карегине катып, көкүрөгүнө батырган картиналарын ала келген альбомдун барактарына чиймелеп, карандаш менен тартып түшүрө баштады. Кеч пешимге чейин иштеди. Бир топ эмгек даяр болду. Башкача айтканда 3 пейзаж тартса болот. Тарта турган иштери даяр болуп калганга Зыйнаттын эс алгысы келбей калды. Чыгармачылык ышкысы козголуп, колу кычышып, кестесин сагынды. Боекторуна чейин оюнда тандап, тиги элес сүрөттөрүн кайра тиктеди. Зыйнаттын бир артыкчылыгы чыгармачылыгына абдан жооптуу болчу. Нары бери тездик менен чампалап бүтүрө салган сүрөтчүнү жактырчу эмес. Шашпай айлап иштеп, зыңкыйтып бүтүрүп, башкалардыкына окшобогон, айырмаланган, көздүн жоосун алган эмгекти жасоочу. Ар бир сүрөтү өзүнчө ажайып дүйнө болчу. Тартып жаткан сүрөтүнө тилин, дилин, керек болсо жүрөгүн кошуп жиберчү. Үсөнүн да ушуга үйрөттү. Эртеси Зыйнат ошол күнкү дарылануусун алды да кечинде такси менен Бишкекке чыгып кетти. Эс алуусу бүт элек апасынын чалбай этпей келип калганын көрүшүп, албетте балдары таң калышты. «Болду балам», деди. «Жетет, 10 күн эс алдым. Кыздарымды сагынып кеттим. Анын үстүнө мастерскойума барбасам болбойт». Эс алуудан келген соң Зыйнат катуу иштеди. Мастерскойунда жашап калган күндөрү болду. Катарынан бирдей баштап 2 картина тартып жатты. Бири касиеттүү ысык ата деп аталса, бири булутсуз асман. Мындай керемет эмгек үчүн Зыйнат көп эмгек жумшады. Үсөндүн да гүл кечи картинасын сынга алып, кайра толуктоону кеңеш берди. Зыйнат да, Үсөн да мастерскойлорунан чыкпай, Гүлзар балдар менен жалгыз калган күндөр болду. Баягыдай дем, баягыдай күч жок. Мезгил күчүн көрсөтүп, жашы белинип калган экен, мурункудай иштей албай калыптыр. Ошентсе да көгөрө иштеп, баштаган ишин аягына чыкты. Бул Зыйнаттын акыркы 4 жылда тарткан биринчи эмгеги эле. Зыйнат бул жашында живописте өзүнүн жолу, өзүнүн чыйыры бар бийиктиктеги таланттуу залкар сүрөтчү болчу. Булутсуз асман деген полотносу өзгөчө бир ачык, тирүү боектор менен жаратылыштын нак түсүн көрсөткөн сонун пейзаж болду. Бул полотнону көргөн адам асман менен жердин айкалышкан баардык гармониясын, таасын сезип байкай алат. Көкүрөгү көр адамда бул этюдтан адамды суктандырган, адамды шыктандырган, адамдын жашагысын келтирген бир күчтү сезбей кое албайт болчу. Касиеттүү ысык ата полотносунда болсо ысык атанын кышкы көрүнүшү, ак кар каптаган апай беттеги жашыл арчалар, аппак таза карда жашыл арчалардын жарашыгы, асманды тепчиген ак мөңгүлүү алп тоолордун көрүнүшү көрүүчүнүн сезимин козгобой койбойт. Арчалар тирүү, ар бир бутагынын кыймылы байкалат. Пейзажда арчанын түбүндөгү түшкөн былтыркы арчанын бүрүнөн өйдө саргыч күрөң түс менен таң калыштуу таасын берилген. Керектүү колоритти бүт камтып, жаратылыштын сулуулугун улуу чеберчилик менен чагылдырып турган бул полотно өзүнүн баасын албай койбойт эле. Кышында баштаган эмгегин күзгө таяп бүтүрдү Зыйнат. Бул аралыкта Күнболот экөөнүн мамилеси бир топ жакын болуп, ажырагыс мамилеге жетип калды. Асыл айылдан келбей койду. Келсе да бир жума араң чыдайт да, айылды көздөп жөнөйт. Күнболот айылга жамандык жакшылыкта, анан неберелерин сагынганда гана барат. Анын болгон эрмеги Зыйнатка кам көрүп, Зыйнаттын иштерин бүтүрүү болуп калды. Ачык эле үйүнө келип, Үсөн менен да, Гүлзар менен да таанышканына көп болду. Эстүү келин баарын түшүнүп туура көрсө, Үсөн дулдуюп алгач жактырбай жүрдү. Кийин Күнболот баарын түшүндүргөндөн кийин гана жазылып, азыр жакшы мамиледе. Анын үстүнө Үсөндү жалаң чыгармачылыкка коюп, үйдүн түйшүгүн бүтүндөй Күнболот мойнуна алды. Зыйнат бошобой калса, Заринаны да бакчадан алып, бакчага жеткирип коет. Бул үйдөгү мындай жаңылык акыры Толкунбек менен Жибекке да жетти. Бир билбеген Асыл болчу. Неберелүү болгондо келген Асыл
Келинине каралап айласыз бир топ жүрүп калды. Туңгуч төрөтү болгон келинин тыңысын деди. Анын үстүнө 5 жигап келебиз деди кудагыйым. Күнүгө жумушка кеткенде эле эртең менен кетип түштү же кеч келген күйөөсүнө алгач түшүнгөн жок. Балдары билип эле калыптыр. Себеби кечке Зыйнатка, Үсөнгө, Гүлзарга бир нече жолу чалат экен. Анан да олтуруп алып СМС жазганычы. Бөлөк бөлмөдө жашаса да байкалат экен да. Билинбеген иш барбы? Кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Өмүрү Күнболотко өйдө карап, телефонун текшерген эмес асыл. Экөөнүн эки бөлөк уктаганына көп жыл болуп баратат. Мурда бир бөлмөдө эки бөлөк төшөктө жатышса, эми Күнболот асыл келгени башка бөлмөгө көчүп чыгып кетти. Андан да кыргыйдай болуп жасанып, бут кийиминен өйдө жалтыратып майлап, өңүнө чыгып жашарып кетиптир Күнболот. Албетте, бул Зыйнаттын кам көрүүсү болчу. Экөө тең бири-биринин ден соолуктары үчүн күйүп, бири-бирине жардам берип, кеп кеңешин айтып, кийген кийимдерине чейин кийлигишчү болушкан. Ал тургай бир ирет Зыйнат Күнболот менен барып, анын өтүнүчү боюнча кийим тандашып сатып алышкан. Күнболот эле жашарып кетпей, Зыйнат да өңүнө чыгып, мурункудай балдарым эле болсо болду дебей, чыгармачылыгына кайра сүңгүп кирип, чыгармачылык чөйрөгө кайра кайтып келген. Сенин үйгө олтурганыңа эрте Зыйнаш, Кудай берген талантты коркулба. Кыргыз элине бергенден берелегин көп, дейт Күнболот. Күнболот ваннага кирип кеткенде телефонун текшерип, СМСтерин окуган Асылдын алласы оозунан түшүп, АДРге алы калбай шалдайып отуруп калды. Зыйнатты уккан, билет, бирок күйөөсү ушу жашында ушундай ишке барат деп ким ойлоптур? Өзүнүн 15 жаш улуу күйөөсүн эчек эле карылыкка баш койду деп ойлогон. Андан калса мындай адаты жылдап жалгыз калганда да байкалган эмес. Күйөөсүнөн дегеле мындай жорук күтпөгөн. Болду болбоду зыңгырап жүргөн күйөөсүн жолдон чыгарган жанагы Зыйнат. Толкунбек бүтүп, эми менин күйөөм калган экен да. Асыл ушинтип сүйлөндү, өзүнчө олтуруп. Күнболот алгач Зыйнаттын күйөөсү болгону оюна да келген жок. Карасаң, уяты жокту. Бирөөнүн күйөөсүнө көз артып, жолдон чыгарып, эми эмне болмокчу? Кантип токтотом муну? Айтам да, мурда пенсиясынан 5000 алып калып эле, чыпчыргасын коротпой колума салып берчү. Эми болсо жарымы да жок. Жаздан бери ушундай керегиме жараттым дейт. Билдим, кимге алып барып берип жүргөнүн. Таң атсынчы. Асыл кандайча катуу сүйлөп жатканын өзү сезген жок. Эмне болду, деди. Эч нерседен бейкапар ваннадан чыккан Күнболот. Эмне эле өзүңчө олтуруп алып сүйлөнүп жатасың? Аялынын телефонун текшерип, СМСтерин окуганын билген да жок. Асыл өң элеттен кетип, азыр тим эле үйүн башына кийип урушкусу келди. Бирок уул келини эмне дейт? Быйыл эле алган жаңы келининен уялды. Анын үстүнө Күнболот менен ушунча жыл жашап, өйдө төмөн айтышкан эмес. Кепти эмне деп баштаарын билбей, акыры ызаланып ыйлап жиберди. Ой, эмне болду сага? Тынччылыкпы? Чоочуй карады, көзгөгө каранып чачын тарап жаткан Күнболот. Эмне ыйлап жатасың? Уктум. Чаңыра унчукты Асыл. Уктум. Билдим сенин эмне кылып жүргөнүңдү. Балдарыңдан уялсаң боло. Зыйнатка Толкунбек бүтүп, сен калдың беми? Эми сенин башыңды айлантып жатабы караганда? Үн сөзсүз туруп калды Күнболот. Кудай урган ушунча да ажаан беле Асыл. Унчукпай чачын тарап бүтүп чай койду. Ваннадан кийин шашпай олтуруп чөп чай ичкен адаты бар эле. Күнболот деле унчукпай чайын иче берди. Асыл деле үнүн баспай долулана берди. Мен балдар деп куурап жүрсөм, сен эмне кылып жүрөсүң? Сакал коюп, намаз окуй турган убакта тескери жолго түшүп, кайдагы бир аягы суюк аялга барып. Күнболот мындан ары чыдай алган жок. Туруп барып Асылды жаакка тартып жибергиси келди да, өзүн араң кармап, уктоочу бөлмөсүнө кирип жатып алды. Эркек деген эркек. Бир аз кыжаалат болду да, кечке Зыйнаттын иши менен жүрүп чарчаган жаны уйкуга кетти. Оюнда билгенин кылсын. Кеч болсо да бактылуумун. Мен да бактылуу болушка акым бар. Баарын ордуна койдум. Мен балдарым дебептерминби? Балдарым деп сенин ким экениңе карабай жашадым. Азыр балдарым өздөрү ата. 5 күндүк өмүрүм калды. Каалагандай жашайм деп бүтүм чыгарып койдум. Асыл болсо кирпик какпай таң атырды. Ызасынан тим эле асылып өлгүсү келди. Каап, кудалары да келе турган убак жакындап калды. Бүрсүгүнү келишет эмеспи? Шашпа. Балдарыңдын алдында уят кылбасам элеби? Кудаларды кетирейин? Карачы, акыбалымды бир сурап койбой эшигин бекитип алганын. Же Зыйнатына барсамбы? Ичи күйгөнүнөн эмне кылаарын билбеген бечара Асыл ар нерсени бир ойлоп, жүлөнү зыркырап, жүрөгү сыздап темселеп турду.